ыраазычылык билдиребиз. Тренингди баштаардан мурун ушундай убакытта азыр кайра күчөп атат пандемия. Ошого карабастан убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Анда тренингдин башында биз өзүбүздүн жетекчибиз Хансайдел фондунун Борбордук Азиядагы директору, жетекчибиз доктор Макс Георг Майерге сөз узатсам. Доктор Майер, сизге сөз. Рахмат Наргиза, урматтуу биздин стипендиаттар, бүтүрүүчүлөр, жана достор, урматтуу биздин бүгүнкү тренер Алишбаев Калибек Мырза. Сиздер менен бүгүн онлайн болсо дагы сак саламат көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Үй-бүлөңүздөр дагы денсаулыкта деген үмүттөмүн. Баарыбызды бул жылы ковид илдети, бул жылга болгон планыбызды толугу менен өзгөртүп, тынчыбызды алууда. Бирок биз бул кыйынчылыктарды бирге интимакта ченерибизди унутпашыбыз керек. Бүгүнкү онлайн тренингдин темасы Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын актуалдуу маселелери. Бул абдан керектүү жана актуалдуу темалардын бири. Бул маселелер баарыбызга тиешелүү жана ар бирибиз бул тууралуу кенен түшүнүк алуубуз маанилүү. Бүгүнкү окуунун тренери Алишбаев Калибек Мырза бул тармакта билим жана тажрыйбасы абдан кенен адистерден. Ошондуктан бүгүнкү тренингде өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооп ала аласыз деген үмүттөмүн. Баарыңыздарга жемиштүү жана пайдалуу онлайн окуу каалайм. Сиздерге чоң рахмат. Аткандарга жаңыл, атын өзүң эле жазып киргендер. Фамилияңызды, атыңызды микрофонду өчүрүп, камераны дагы өчүрүп турсаңыздар болот. Эгерде интернет начар болсо, камераны өчүрсөңүздөр жакшыраак көрүнөт, жакшыраак угулат сиздерге. Эгерде суроолор болсо, бизде программада атайын суроо жооп өзүнүн суроо жоопко убакыт бөлүнгөн. Ошондо колуңузду көтөрүү менен же чатка жазуу менен берсеңиз болот. Колуңузду көтөрсөңүз өзүңүз сурайсыз. Андан сырткары тренингдин аягында чейин туруп, анын акырында биз сиздерге ссылка жөнөтөбүз. Ошол ссылкаларды толтуруп бизге сөзсүз жиберсеңиздер кайрадан. Бул тренингди жакшыртууга абдан жакшы шарт түзөт. Азырынча ушул. Дагы маалымат болсо мен берем. Анда Калыбек Кеңешевич, сизде экран. Баштасаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мына ушундай бир кыйын мезгил болуп турган кезде сиздер менен бир тренинг онлайн режимде болсо дагы өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп, силер менен бир пикир алышууга мына ушундай шарт түзүп берип аткан Хансайдел фондусуна, анын жетекчиси Макс Майерге чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Мен ойлойм, бүгүнкү биз силер менен жолугушуп ушул тренингде айтыла турган сөздөр сиздердин ишиңиздерге кандайдыр бир күнүмдүк жакшыртууга, бир шарт түзүүгө мүмкүнчүлүк болоруна толук ишенемин. Бүгүн жана башында айтып кеткендей, Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өткөрүүдөгү актуалдык маселелер деген темада болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, ар бир жасалып аткан иш бул мыйзам ченеминде болуш керек.
Ошондуктан биздин мамлекеттик жана муниципалдык кызматты уюштурууда биздин эң биринчи мыйзамыбыз бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам болуп эсептелинет. Бул мыйзам акыркы жолу 1916 жылы кайрадан иштетилип жасалып чыккан. Ага чейин мамлекеттик жарандык кызмат боюнча мыйзам өзүнчө, муниципалдык кызмат мыйзам өзүнчө болуп келген. Мына ушул эки мыйзамды бириктирип бир мыйзам түзгөндөн бери мына акыркы 4 жылда биз мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушул мыйзамды жетекчилик алуу менен иштеп келе жатышат. Эми ар бир мыйзам ошол өзү менен эле ишке ашып, ошол мыйзамдын чечимдери эле мындай аткарууга жата бербесин билесиздер. Анын үчүн ошол мыйзам алдындагы көптөгөн актылар бар. Ошол актылар менен ар кандай жоболор, ар кандай ушул мыйзамдын туура иштеп кетиши боюнча бир тиешелүү документтер ошол мыйзам алдындагы актылар менен ишке ашырылып келет. Мынакей ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин ушул мыйзамдын астында 30дан ашык укуктук ченемдик актылар бар да. Ошол актылар мына ошол мыйзамдагы жазылган нерсени түздөн түз кызматка пайдаланып кандай ишке ашыруу жөнүндө түздөн түз мындай өзүнүн жетекчилигин берет да. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, бардык нерсенин баары Кыргыз Республикасынын конституциясына байланат. Андан сырткары ошол ар бир ведомстволор, ар бир тармак өзүнүн мыйзамын иштеп чыккан. Мына биздин тармакта мен айтып кеткендей жанагы биздин мыйзам. Андан сырткары мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул негизги мына бул жерде көрсөтүлгөн ушул биз бүгүнкү күндө жетекчилик алып жүргөн мыйзамдардын мына тизмеги ушу да. Мындан сырткары мен жана айтып кетпедимби? Мыйзам алдындагы 31ден ашык укуктук ченемдик актылар бар. Эми биздин кызмат боюнча негизинен айтса кетсек, бул мамлекеттик кызматта бул жарандык кызмат, аскердик кызмат, укук коргоо органдарында кызмат жана дипломатиялык кызматтар кирет. Биздин мыйзам ошол жарандык кызматты гана жөнгө сала алат. Ал эми аскердик, укук коргоо жана дипломатиялык кызматтардын өзлөрүнө тиешелүү мыйзам ченемдик актылары бар. Эми ошол мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат негизинен ошол мамлекеттин кызматтын түрүнөн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдагы кызматтан, анан ошол жердеги муниципалдык жана жарандык мамлекеттик кызматчылардын кесиптик ишмердигинен, анан ошол кызматтын туруктуу негизде болгондугунан жана ошол иштеп аткан кишилерге ыйгарымдуу укуктар берилгендиги менен өзгөчөлөнүп турат. Мынакей кесимдик кызмат бүтүн жана бирдиктүү болушу үчүн мен жана башында айтып кеткендим, ошол 2016 жылы мыйзам кабыл алынганда жана мамлекеттик жарандык кызмат менен муниципалдык кызмат биргелешип бир мыйзамга келген. Ошондо мынакей бүгүнкү күндө эки кызмат өзүнүн статусу боюнча бир деңгээлде, карьералык пландаштыруу жана ротация маселелери дагы мынакей бир деңгээлге келген, окутуу бирдей. Биз мынакей академия, Кыргыз Республикасы президент алдында башкаруу академиясында ушул сиздерди окутууга чакырганда, мисалы үчүн программа жарандык кызматчылар үчүн дагы, мамлекеттик кызматчылар үчүн дагы, муниципалдык кызматчылар үчүн дагы бирдей түзүлүп, ошол бирдей окууга мүмкүнчүлүк алдык. Баалоо системасын өзүңүздөр билесиздер, бул баалоо системасы дагы ошол бирдей деңгээлге келген. Эмгек акы төлөө боюнча дагы 2016-2013 жылга чейин эмгек акы төлөө боюнча абдан чоң айырмачылык болгон. Мамлекеттик кызматчылардын эмгек акысы жогорураак, ал эми муниципалдык кызматчылардын эмгек акысы төмөнүрөөк болгон. Бирок ошо 13 жылда август айынан баштап мынакей эки кызматтын тең иштеп аткан кызматчылардын эмгек акысы бирдей эсептелип кетти. Анан декларация маселеси дагы мурун ошол муниципалдык кызматчылар декларация тапшырып келген эмес. Ушул мыйзамдын кабыл алынышы менен декларация тапшыруу дагы киргизилген. Өзүңүздөр билесиздер, декларацияны бардык муниципалдык кызматчылар тапшыра бербейт. Алардын ичинде ошол тизмеге ылайыктуу
тизмеге ылайыктуу кызмат ордун ээлегендер гана декларация тапшырышат. Анан эми биздин кызмат негизинен төмөндөгүдөгү бөлүнөт да. Бул биринчи саясий кызмат, атайын кызмат, административдик кызмат, патронаттык кызмат болуп бөлүнүп кетет. Эми саясий кызмат боюнча өзүңүздөр билесиздер, бул түздөн түз даярдоо, ошол дайындоо, же болбосо кандайдыр бир шайлоонун жыйынтыгы менен келген жумуш кызмат орундары. Атайын кызмат орундары мен жана башында көрсөтүп кеттим, бул аскердик кызмат, дипломатиялык кызмат жана башка кызматтар кирип кетет. Административдик кызмат орду мынакей системасы түздөн түз мынакей сиздер жана мына биз иштеп жаткан кызмат орундары. Ал эми патронаттык кызмат орду боюнча дагы кененирээк айтылып кетет. Бул патронаттык кызмат орду ошол кызматка келген жетекчинин ишин уюштурууга, анын ишине көмөктөш болууга жасалган дайындалуучу кызмат орду болуп эсептелинет. Ошол саясий кызмат ордуну ээлеген жетекчи менен ал кишинин өзүнүн кароосуна жараша чогуу келип, ал киши эгерде кызматтан башка которулган болсо, ошол киши менен кайра кете турган кызмат орундар болуп эсептелет. Буларга негизинен өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңеште консультанттар бар, андан сырткары министрлик ведомстволуктордо жана башка мамлекеттик органдын структураларында кеңешчилер жана жардамчылар бар экен. Анан негизинен мамлекеттик кызматты башкаруу системасы кандай? Мамлекеттик кызматты башкаруу үчүн мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө атайын кеңеш түзүлгөн. Кеңештин курамы боюнча мен төмөн жактан дагы сиздерге айтып кетем. Ошол кеңештин жумушчу органы болуп мамлекеттик кадр кызматы эсептелинет. Мына ошо кеңешке бүгүнкү күндөгү бир маанилүү маселелер, кандайдыр бир мыйзамдык өзгөрүүлөр чыгылып туруп, ошол кызматтын өтүшү боюнча кандайдыр бир сунуштар болсо, ошол кеңеште каралып, анан кеңеш өзүнүн тиешелүү чечимдерин кабыл алгандан кийин, андан ары эгерде мыйзамдык база боюнча өзгөртүү керек болсо, анда ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтү аркылуу жогорку кеңешке бир сунуштар киргизилет. Андан кийин жеринде ошол мамлекеттик кызмат боюнча саясатты аткаруучулар ким? Бул мамлекеттик органдарда стат катчылар жок жердеги аппарат жетекчилери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында болсо аппараттын жетекчилери бул шаарлардагы жана айыл өкмөттөрүндөгү жооптуу катчылар. Андан сырткары түздөн түз ушул кадр маселесине жооптуу бул персоналдуу башкаруу кызматтары. Эми өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик органдарда бул чоңураак жерлерде бөлүмдөн да чоң болот, андан кичирээк мамлекеттик органдарда сектор болуп жүрөт. Республикалык маанидеги эки шаардын мэриясындагы аппаратты болсо атайын бөлүм болуп жүрөт. Анан калган айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде жана райондук баш ийген шаарлардын мэрияларында болсо, ошол жердеги иштеген адамдардын санына жараша бир же эки киши ушул персоналдуу башкаруу кызматтарын аткарып келишүүдө. Жана мен айтып кеткен кеңеш 9 адамдан турат. Мунун курамында жогорку кеңештин 2 депутаты бар, президенттин аппаратынан президенттин 1 өкүлү бар, өкмөттүн аппаратынан ошол 2 өкүл бар, жогорку соттун өкүлү бар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан 2 өкүл бар. Жана ошол кеңештин төрагасы ошо кызмат ордуна жараша мамлекеттик кадр кызматынын директору болуп эсептелинет. Мына жана мен айтып кеткен 2 мыйзам биригип 1 мыйзам болгонго чейин ушул кеңештин курамында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өкүлдөрү кирген эмес. Мынакей ушул акыркы мыйзам ченемине ылайык азыр ушул жобого аркылуу бекитилип, ушул 2 адам кызмат ордун ээлеген 2 адам жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы ушул биздин кеңештин курамына киргизилген. Ал эми кызмат орундары өзүңүздөр билесиздер, жогорку кызмат ордунан, башкы кызмат ордунан, улук кызмат ордунан жана кенже кызмат ордунан түзүлүп келет. Мындай
булар боюнча кандай квалификациялык талаптар иштелип чыккандыгын карай келсек, ошол ар бир кызмат ордуна карата анын стажга жана адистик боюнча тажрыйбасына биринчи көңүл бурушубуз керек. Андан кийин ошол кызмат орундарынын категориясына тобуна лайыктап туруп, анын билим деңгээлин жана тармагын карап чыгышыбыз керек. Анан кийинки мына киргизилип жүргөн талаптардын бири бул ошол ар бир мамлекеттик жарандык кызматчы болобу же муниципалдык кызматчы болобу өзүнүн ошо иштеп аткан кызмат ордуна жараша мамлекеттик тилди билиши керек. Бул эми себеби эмне болот? Себеби жарандар кайрылат, ооз эки түрүндө кайрылгандар болот, жазуу түрүндө кайрылгандар болот. Ар кандай мынакей кийинки кездерде мына электрондук кат менен дагы, электрондук почта аркылуу кат жиберип дагы кайрылып атышат. Мына ошолордун баарын эгерде мамлекеттик tilde жүргүзүлсө, ошону кабыл алып, ошонун арызын карап чыгуучу же ошону биринчи мына жалпы бөлүмдө иштеген адистерден башталып калат да, ошолор ошол жана алган кайрылууну ошол мамлекеттик тилде эмне деп жазганын, эмнени ошол жерге көрсөткөнүн билип, андан аркы кийинки катты кароо боюнча иш алып барганга өзүнүн бир деңгээли болуш керек. Ошон үчүн иштеп аткан ордуна ылайык деген ошол. Бул кезде бул мындай түшүндүрсөк болот. Эгерде жалпы бөлүмдө иштесе, ал жерде мына кыргыз тилин башка бөлүмдөрдө иштеген адистерге караганда мындай жакшыраак, көбүрөөк билиш керек деген маселе болуп калат. Эл менен кошо иштешип жүргөн адистер болуп, ошо эл арасында барып бир кандайдыр бир жолугушууларды башка бир нерсе өткөрүп турган болсо, ага мисалы үчүн дагы жогорураак болот. Анан көпчүлүк убактарда болот. Мисалы үчүн жана бир биздин адистер бар, компьютер менен иштеген, андай деген адистер бар. Аларга жанагы ошол кайсы категориядагы кызмат ордун ээлеген адам кандай деңгээлде билиш керек деген, ошону бул мамлекеттик органдын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы өзү чечип, өздөрү бекитет да. Мамлекеттик тилди билүү боюнча ар кандай деңгээлдер бар эмеспи? А, С деген деңгээлдер ошого жараша коюлуш керек да. Анан эми көпчүлүк убактарда мынакей биз жанагы квалификациялык талаптарды иштетүүдө, иштеп чыгууда ошонун биринчи күндөн баштап биз туура болушуна көңүл бурушубуз керек да. Себеби ошол квалификациялык талаптын иштелип чыгып, силер ошо жеринде мамлекеттик кадр кызматынын ошо региондогу бөлүмдөрү менен макулдашып туруп, анан бекитип атасыздар. Анан бул болсо ошол силердин андан аркы ишиңердин негизги документи болуп калып атат да. Көпчүлүк убактарда өзүңүздөр билгендей, жана квалификациялык талаптар туура эмес коюлуп калса, билиминен болобу, же ошол билимине жана ошол кызмат ордуна керектүү кесибинен болуп калабы, анан талаш тартыштар көп болуп атат да. Ошондуктан биз дайым сурайт элек, эгерде квалификациялык талаптарды түзүүдө өзүңөргө берилип аткандан кийин, өзүңөр ошол кызмат ордуна кандай киши керек, кандай билим менен керек дегенин баарын карап чыгып, анан ошол боюнча бекитип алсак, келечекте баягы көбүрөөк мындай нааразычылык маселелери жок болуп калат да. Анан эми жанагы мен айтпадым, 4 топко бөлүнөт. Ошо 4 топтун биринде мисалы үчүн кенже кызмат ордуна иш стажысы боюнча талап коюлбайт. Ал жерге эми кенже кызмат ордуна биз мынакей жогорку окуу жылдарын бүтүп, орто окуу жылдарын бүтүп келген кызматчыларды ала берсек болот да. Андан кийин болсо улук кызмат ордуна тиешелүү иштелип чыккан квалификациялык талаптар бар. Аны өзүңүздөр билесиздер. Башкы кызмат ордуна дагы кандай экен мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жана жогорку кызмат ордуна кандай талаптар коюлуп атат. Мындайда биз мынакей жана жаңы мыйзамды кабыл алуу менен карьералык өсүү деген маселени биринчи деңгээлге койгонбуз. Карьералык өсүүдө мынакей азыр биз карьералык өсүү 1, андан кийин азыр жанагы баалоо деп, ошо баалоонун жыйынтыгы менен биз ички резервге коюп, анан ички резервден дагы кадрларды баягы конкурска жеткизбей эле түздөн түз дайындоо дегенге келип атпайбыз. Мына ошонун баарын мынакей биз акырын карап отуруп жүрө берсек, бир жылбы, 2 жылбы кийинки кезде биз ушул конкурска ошол только
мынакей кенже кызмат ордундагылар гана жүрүп калышы керек да. Ошол кенже кызмат ордуна кызматка киргенден кийин адис болуп, ошол адис өсүш керек. Улук кызмат ордуна барыш керек, андан башка кызмат ордуна барыш керек, андан ары дагы кандай жогорку кызматтарга кетет. Ошондо эгерде ушул системаны биз толугу менен кирип иштетип калсак, анда биз кийин ушул конкурс өткөрүүдө өзүбүздүн ички резервди пайдаланып, жана карьералык өсүү боюнча жана башка категориядагыларды карап чыгып, жана ротация жолдору менен эметип келгенде, ошол жана жалгыз гана кенже кызмат ордуна гана кызматчыларды алуу дегенге келип биз иштеп калабыз да. Анан билим деңгээли боюнча өзүңүздөр билесиздер, жанагы эле 2 мыйзамды бириктиргенде бир гана ушул маселе калып калган. Бул жергиликтүү өз алдынча баш органдардын иштеген муниципалдык кызматчылар үчүн кенже кызмат ордуна биз орто атайын кесиптик билими бар деп калтырганбыз. Себеби бул айыл жеринде өзүңүздөр билесиздер, техникумда окуп келген, же болбосо орто билим, атайын орто билимдүүлөр көбүрөөк болуп калгандыктан, ошолорду биз кандайдыр бир кызматка алууда тоскоолдук болбосун деп туруп, алар үчүн мына орто кесиптик билим коюлган. Ал эми калган мамлекеттик органдар үчүн дагы, же болбосо улук башкы жана жогорку кызмат органдары үчүн, муниципалдык кызматчылар үчүн дагы, жана мамлекеттик кызматчылар үчүн дагы бул жогорку билим талап кылынат. Анан эми кадрларды өстүрүү, аларды кызматка коюу, алардын мындай бир карьералык өсүүсүнө бир гарантия бериш үчүн ички жана улуттук резерв түзүлөт. Ички жана улуттук резервди өзүңүздөр билесиздер, ички резерв түздөн түз ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мамлекеттик органдарында бар. Бул ошол бир жылдын ичиндеги баалоо системасынын баалоонун негизинде түзүлүп келе жатат. Ал эми улуттук резерв бул түздөн түз мамлекеттик кадр кызматы тарабынан жүргүзүлөт. Мынакей жылына бир жолу ошо улуттук резервди түзүү боюнча конкурс уюштурулуп, ошо конкурстун жыйынтыгы менен улуттук резерв киргизип жүрөт. Быйылкы жылда мынакей азыркы күндө ошол улуттук резервге кирүү үчүн конкурстукка катышуучулардын документтерин кабыл алуу жүрүп атат. Мынакей биз ушул бир аз мынакей азыркы шартка байланыштуу конкурстун карата документтерди кабыл алуунда бир аз мөөнөтүн азыр узартып койдук. Ошондуктан эгерде каалоочулар болсо, ушул улуттук резервге катышууга мүмкүнчүлүк бар экендигин айтып кетет элем да. Улуттук резервде болсо ошол жогорку кызмат ордунда жана башкы кызмат ордундарында гана түзүлөт. Ал эми жанагы улук жана кенже кызмат ордундар болсо, мен жана башында айтып кеткендей, теги мамлекеттик же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында калып атат. Анан ошол кызматка кирүү, мынакей мен айтып аткандай, ички жана улуттук резервдерден болбой калса, анда ачык конкурстун негизинде ишке ашырылат. Мына мен жана айтып кеткен ошол улуттук резерв жана ички резерв кайсы категория, кайсы топтор үчүн кимдер түзөөрүн көрсөтүлүп жатат. Анан мындан сырткары өзүңүздөр билесиздер, өзгөчө тартипте конкурстан тышкары кызматка кирүү деген ошол биздин мыйзамда жазылып калган. Бул эми буга ыйгарым укуктуу болуп ким эсептелди? Кыргыз Республикасынын президенти, Жогорку Кеңештин төрагасы, Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы, Жогорку соттун төрагасы, Конституциялык палатанын төрагасы, андан сырткары ошол түздөн түз аппараттын ишин жөнгө салуучу президенттин, Жогорку Кеңештин жана өкмөттүн аппарат жетекчилери, Бишкек жана Ош шаарлары, анан айыл өкмөттөрү болуп эсептелинет. Эми бул категориядагылар өзгөчө дегенден кийин эч кандай конкурска катышпайт. Бирок ошол ээлей турган кызмат ордуна карата тиешелүү квалификациялык талаптар иштелип чыгыш керек. Ошол квалификациялык талаптын жооп берсе, анда биз ошол кишинин ошол жерге кызматка коюлушу бул мыйзам ченеминде болду деп айта алабыз да. Эми айыл өкмөтүндө болсо билесиздер, бул жана айылдын старосталары болуп эсептелинет. Старосталар
ошол мыйзам кабыл алынганга чейин конкурстук негизде кызматка алынып келген. Бирок ошол старосталардын өзлөрүнүн дагы эл менен иштөөсү, ошол жердеги жумушту уюштуруу жана башка көптөгөн мындай бир мүнөздөмөлөрүн карап чыгып, анан ошол өзгөчө тартипте кызматка алынсын деп чыгарганбыз. Мына бүгүнкү күндө бул жакшы иштеп жатат. Себеби болгон бир кезде ошол айыл өкмөтүнүн айыл башчысы ошол жерде элди уюштуруп, элди мындай бир ошол кишинин бир айткан иштери менен чогулуп иштөөгө шарт түзүп бере турган адам конкурстан өтпөй калып, анан бир ошо эл менен иштей албаган, же болбосо бир анча-мынча бир турмуштук эмгектик стажы азыраак болгон кызматчылар жанагындай конкурстан өтүп кетип, анан ошолор иштей албай калган көп факторлор болуп аткан. Ошолордун баарын эске алып, жанагындай өзгөчө тартипте ишке алынсын деп чечим кабыл алынганда, анан мен жана айтып кетпедимби, эки мыйзам бириккени менен бул ошол биз жанагы кызматчыларды ротацияга деген чоң бир маселени чечип алдык. Себеби айыл өкмөтүнүн деңгээлинде мынакей карап көрсөк, жаш кызматчы келип кызматка алынып, ошол бардык тепкичтерин басып өтүп, ошол жерде же бөлүм башчы болот, же аппараттын жетекчиси болот, жоопту катчы болот. Андан кийин ал ойлоно баштайт, мен мындан ары кайда барам, мен эмне ушул карьерам ушу менен эле бүтүп калабы деген маселе көп көтөрүлүп келген. Ошондуктан айыл өкмөтүнө барып иштөөгө мындай жаштар тарабынан көп кызыкчылык болгон эмес. Анан ошонун баарын эске алып, жана мыйзам ченеминде азыр ротация маселеси иштелип чыккан. Мынакей ротация боюнча мамлекеттик органдардын ичинде жүргүзүлсө болот, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ичинде жүргүзсө болот. Мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан бири-бирине ротация кылсак болот. Анан ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу мамлекеттик органдардын өздөрүнүн ичинде деген маселе дагы ушул ротация маселеси менен чечилип кетсе болот. Анан мен айтып атам, эгерде ошол айыл деңгээлинде айылдык өкмөттө иштеп жүргөн кандайдыр бир жаш адис келечекте мындай ушул кадр мамлекеттик жарандык кызматка дагы өтөт элем, ошондо иштеп кетет элем десе, эгерде жанагындай эмеси кайсы топто турганы туура келсе, ошол айыл өкмөтүнөн райондук деңгээлдеги мамлекеттик органдарга, областтык деңгээлдеги мамлекеттик органдарга, туруп болсо республикалык деңгээлдеги мамлекеттик органдарга ротация болууга мүмкүнчүлүк алып атат да. Анан бул ротацияны өткөрүү дагы мыйзам менен, жанагы мыйзам алдындагы актлар менен жолго салынат. Ал боюнча ошол ротацияны кайсы маалда өткөрөбүз, кайсы кызмат орду ротацияга жатат, кандай убакта болот деген маселелерди, мисалы үчүн ошол жанагы айыл өкмөтүнүн дагы мамлекеттик органдарда дагы персоналдуу башкаруу бөлүмдөрү бул боюнча атайын өзлөрүнүн мындай бир жылдык планын, иш планында да киргизип, аны карап чыгыш керек. Анан кандай шарттарда болуп аткандары мынакей бул мыйзамда, мына мыйзам алдындагы актларда толугу менен көрсөтүлгөн. Ротацияны мен жана айтып кетпедимби, биринчиден бул ошол кызмат ордунда иштеп аткан адамды ошол мамлекеттик орган болобу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жетекчиси болобу, ошол кызматчыны ошол кызмат ордунан башка жака да алып барып жылдырсам, бул жердеги кызматты жакшы алып кетти, тиги кызматты да оңдойт эле деген маселе болот да. Ошолдуктан ошол бир кызматтан которулуп экинчи кызматка барганда ошол жерде кызматтын натыйжалуулугун жогорултуу маселеси биринчи кезекте болуш керек. Андан кийин ошол кызматчы мисалы үчүн ошол иштеп аткан кызмат ордунан уже өзүнүн бардык деңгээлин, билимин баарын көрсөттү, анан башка кызмат ордуна барса, ал жерден дагы бир башкача өзүнүн бир кызматка болгон бир мамилеси болот беле деген маселе да бар. Андан кийин жана эң биринчи айтып аткан, ар бир кызматка кирген киши ошол карьералык өсүүнү каалап дегдейт. Ошол карьералык өсүүсүнө ошонун келечектеги
ва кызмат орду боюнча жогорулашына жакшы шарт түзгөнгө аракет кылат. Анан мындай да болот, кээде ошол бөлүмдөр арасында же болбосо бир кандайдыр бир конфликттер болуп калат. Анан ошол конфликттерди дагы болтурбоо үчүн, аларга бөгөт коюш үчүн жанагындай бир ротация жолу менен ошо кызматчыларды бир кызмат ордунан экинчи кызмат ордуна ротациялап коюп, бул негизинен ушул принциптерди сактоо үчүн жасалып чыккан да. Анан эме мындайда ротацияга барган мезгилде кызматчынын макулдугун алышыбыз керек. Эгерде кызматчы макул болбосо, анда бул ротацияны өткөрүү бир аз мыйзам бузууга алып келип калат. Андан кийин мисалы үчүн жана бир категориядан бир категория өтөт. Анан эгерде кызматчы ошол жогорку топто туруп, ылдыйкы топко ротация болууга дагы кээде макулдугун берип коюшу ыкмал. Мындай болгондо ошол жанагы көрсөтүлгөн арызда өзүнүн макулдугун көрсөтүш керек. Мен мисалы үчүн мына башкы кызмат ордундагы Адан Бга өткөнгө макулмун деген маселени да бир эске алып коюшубуз керек да. Анан андан сырткары мен жана айтпадымбы, ошол бир кызыкчылыктар кагылышкан мезгилде, анан коррупциялык бир тобокелдик бар ушул жерде дегенде, мисалы үчүн анда кызматчынын макулдугун биз сурабайбыз. Бирок ошол коррупциялык тобокелчилиги бар деген кызмат орду жана мен айткандай ар бир мамлекеттик органда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда белгиленип коюш керек да. Мына ошол боюнча атайын бар мамлекеттик органдарда бул маселени стат катчылар карап чечиш керек, бекитиш керек. Ошону жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында болсо, ошол иштелип чыккан коррупциялык тобокелдиктери бар жана ошолордун деген тизмекти жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы иштеп чыгып, анан жергиликтүү кеңешке бекитип коюш керек. Ротация боюнча мен жана айтып кеттим. Мынакей дагы бир өзгөчөлүгү бар. Ал эгерде кызматчы өзүнүн бир ден соолугуна жараша ошол кызмат ордуна барып иштей алганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда биз ал жерге ошол ротациялоо, ал кызматчыны ротациялоого болбойт экендигин дагы белгилеп кетсек болот да. Анан мурун убактылуу кызмат ордунда болбогон кишинин милдетин аткаруучуну коюп келгенбиз. Мынакей узак убакытка окууга кетип калат, же болбосо жанагы балдарды багуу боюнча дагы узак мөөнөттөгү эмгек отпускасы болуп калат. Ошол кезде биз убактылуу кызматкерди алып иштетип жүргөнбүз. Мыйзам кабыл алынганга чейин ошол кызматчылар же болсо ошол муниципалдык кызмат болобу, мамлекеттик кызмат болобу, ошол стажына кирбей келген, класстык чен, анан жанагы ошол иштеген иш стажына жараша кызмат акысына кошулуп жүргөн кошумча үстөктөр да төлөнчү эмес да. Анан бул жаңы мыйзам негизинде ошол киши ошол кызмат ордунда иштеп, ошол кызмат ордуна бекитилген талаптардын баарын аткарып, ошол жердеги мурунку иштеп аткан кызматчынын функционалдык милдеттерин аткарып, баардыгын жасап аткандан кийин биз айттык, ошону иштеп атат, жасап атат, ошол деңгээлде иш жүргүзүп атат. Ошондуктан жанагы ошол кызматчыларга белгиленген жанагындай кошумча үстөктөр сакталып калышы керек деп туруп, анан ошол кошумча үстөктөрдү сакталууга толугу менен ошо мыйзам ченеминде азыр жол берилген. Андан кийин эме кызматчылар менен ар бир органда болот эми бул конфликт деген маселе. Анан ошолорду кандай карашыбыз керек деген маселе бар. Бул дагы ошол мыйзам ченеминде каралыш керек. Мисалы үчүн бир кызматчыга колдонулган тартиптик жаза ошол 1 жылдык мөөнөт менен берилет.
Анан ошол тартиптик жазасы бар кызматчыларга бир ар кандай маселелер бар, конкурска катышуу боюнча жана көптөгөн ошолордун баарын эске алышыбыз керек. Эгерде бир кандайдыр бир сунуштар болуп калса, ошол кезде айтылса болот. Мисалы үчүн бул кишинин тартиптик жазасы бар деп. Анан тартиптик жаза болсо өзүңүздөр билесиздер, ошол тартиптик жаза боюнча кандайдыр бир чара колдонуш бул жанагы өзүнүн эмеси боюнча протоколдук негизинде жазылып калат. Анан мындай бир ошол кызматчы өзүнүн ишинде жанагы тартиптүүлүгүн, ишке болгон өзүнүн иш менен өзүн жакшы көрсөтө алса, аны ошол баалоо мезгилинде, мындайча айтканда, эртерээк биз тартип жазасын алып койгонго да мүмкүнчүлүк берилет. Анан эме болот, ар бир ошол мамлекеттик же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан салынган тартиптик жазага ошол кызматчы макулдугун, мен макул эмесмин, мени туура эмес жазалап койду деген маселе көтөрүлүп калышы ыктымал. Мындай учурда өзүңүздөр билесиздер, бул маселени ошол кызматчы өзү, эгерде мен муну сот аркылуу чечүүгө аракет кылам десе, биз андага мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мүмкүнчүлүк дегенибиз кандай? Ошол сотко бара турганга тиешелүү документтерин, ошону эмненин негизинде салдым деле, кандай чечим алдым деле деген тиешелүү кагаздарын биз ага беришибиз керек. Через Калыбек Кеңешович, азыр бизде уже программа боюнча суроо жоопко келип калды да. Азыр кичине сурап көрбөйлү, бир сыйра ушулга чейинки маалымат боюнча суроо жооп пайда болсо, алар берип алсын, анан улантып кете беребиз. Макулсузбу? Мейли. Анда урматтуу катышуучулар, сиздерде суроолор туулса, эгерде же мурунтан эле сурооңуздар бар болгон болсо, чатка жазсаңыздар болот, же колду көтөрүү менен, колду көтөргөн значок бар, ошону басып, колду көтөрүү менен сурооңузду өзүңүз узатсаңыз болот. Суроо жок болсо, биз презентацияны улантып кете берсек дагы болот. Ооба, мен ойлоп атам, азыр бир аз презентация деле аяктап калды. Калыбек Кеңешович, азыр бир суроо бар окшойт. Ким сүйлөп атат? Колуңузду көтөрсөңүз. Список жок экен, мына эски вариант окшойт, по-моему. Мен Сагынбек Макеев. Макеев Сагынбек байке суроо берип. Мен да суроо берип коеюн дедим эле. Берсеңиз болот. Биринчиси, мен өзүм көрүп жүрөм, мына айрыкча жаңы мамлекеттик кызматка келгендер боюнча. Мен өзү азыр мугалим болуп иштейм. Менин студенттерим бар да, кээ бирлери Россиядан кайрадан окуп келгендер, магистратураны бүтүп келгендер. Анан бир жакында эле жакшы пример, жанагы проекттин менеджмент боюнча эң күчтүү адис балабыз Санкт-Петербургтан келди эле. Ал жакта иштеп өзүн көрсөткөн, өзү магистр, жана Оксфордский образовательный институтта окуган. Анан келип бул аябай керектүү кадр да. Азыр, по-моему, мен Кыргызстанда кадр жок деп ойлойм. Ошол эгер проект менеджмент боюнча сертификат алган мен уга элекмин. Ошол Кыргызстан келип мамлекеттик кызматка кирем деп аракет кылып көрдү да. Бирок бул жерде жанагы кадр кызматы айтып кеткендей, мыйзам негизине такап карап көрүштү. Сен стажың жок экен, жаңы окуп бүтүп келген карачусу мына кенже кызматка кирди. Ал эми ойлоп көрүлө, дүйнөлүк деңгээлге туура келген бала, проект менеджмент боюнча адис, америкалык жана институт стандарт проект менеджменти деген бар. Ошонун сертификатын алган бала ушинтип жумушка кире албай калды. Ал уже кайра Россияга кайтып кеткенге туура келип атат. Эми азыр кайтып кетелек, конечно, жол жабык экен. Мына ушул маселе кандай каралат? Бул мыйзам ушундай жакшы адистер мыйзамга карап туруп эле жумушсуз кала береби? Бул жерден эми мындай, сиз дагы эми ошо туура түшүнүп атасыз, бардык нерсе мыйзам ченеминде болуш керек экенинчи. Анан мындай да биз жанагы мыйзамда жазылып калды да, мамлекеттик кызматка киреби же муниципалдык кызматка киреби, ошол
кызматка кирип аткан кишинин эгерде тиешелүү эмгек стажысы болсо, анда жанагы көрсөтүлгөн улук кызмат ордуна болобу, башка кызмат ордуна болобу, ал ошол жерге конкурстук негизде катышууга укугу бар. Эгерде жанагындай мамлекеттик же жарандык кызматта мурун иштеп келбесе, ал тармакта өзүнүн жанагындай бир тажрыйбасы жок болсо, анда бизде ошондой жазылып калган жанагы кенже кызмат ордунан мына министрликтерде дагы, айыл өкмөтүндө дагы бардыгында бирдей адис деген кызмат ордунан башташ керек деген маселе бар. Анан бул жерден да мындай маселе бар да, биз мыйзамда дагы мына конституцияда жазылып калган, конституция биз бардык адамдардын тең укуктуулугун сакташыбыз керек. Ошол кызмат ордуна конкурска катышканда бардыгы тең болуш керек. Ал Россиядан бүтүп келди, ал башка чет мамлекеттен бүтүп келди, диплому бар, диплому боюнча сөз жок. Бирок кызматка киргенде ошол Кыргызстандагы жарандар, кыргыздын жаранымын деп ушу конкурска бардыгы бирдей укукта болуш керек. Ошондуктан жанагындай бир маселе бар да. Бирок мындайда эгерде андай бир өзүнүн мына деңгээли боюнча, окуп келүүсү боюнча, жана сиз айтып аткандай кандай кызмат болбосо иштеп, өзүнүн бир ошол алып келген билимин биздин ушул жанагы иштей турган багытта толук колдонууга мүмкүнчүлүгү бар эле десек, биз эмнеден коркобуз? Ошого барышыбыз керек. Мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы? Жанагы кызмат ордунда, мисалы үчүн сен адис болуп келгенден кийин ошол жерде 3 жыл адис болуп иштешиң керек, же болбосо 5 жыл адис болуп иштешиң керек. Сен деген монча жылдагы эмгек стажыңа кошулуш керек, андан кийинки кызмат ордуна жыла аласың деген мындай тоскоолдуктар жок. Жана мен айтып аткандай, ошо кызматчы 1 жыл кызмат иштегенден кийин, же болбосо 6 айдан көбүрөөк иштеп калса, ошол жылдын аягында кызматчынын ишин баалоого ошол кызматчыга мүмкүнчүлүк берилген да. Эгерде бир кызматка келип 6 айдан көбүрөөк иштеп, анан жылдын жыйынтыгы менен жанагындай баалоо системасына кирип, жакшы баа алып, анан ошо баа алганда дагы ошол жерден бөлүнгөн ошол кишини эмне кылсак болот? Мына ошол ички резервге койсок болот деген чечим чыкса, ал киши мынакей ошол баалоонун жыйынтыгы менен кандайдыр бир убакыттан кийин ички резервдин негизинде кийинки кызмат ордуна көтөрүлүп кетүүгө толук мүмкүнчүлүк болуп атат да. Мен деле ойлойт элем, ар бир жаңы келип аткан киши кандайдыр бир жаңы кызматка киргенден кийин ошол кызматтын ылдый жагынан баштап, бул эмне деген кызмат экен, кандай болот экен дегени эгерде ошого барса, анда туура болот эле. Себеби анын өзүнүн келечегине дагы мындай бир өсүшүнө дагы туура болот эле деген менин оюм бар да. Чоң рахмат, Кылыбек Кеңешович. Макыев Сагынбек, сиз микрофонуңузду өчүрүп турсаңыз болот, анткени бияктан дагы суроолор түшүп атат. Кийинки сурооңузду кийинки панель дискуссияга даярдап турсаңыз болот. Каримов Нургазы кол көтөрдү, сөз сизде. Саламатсыздарбы бүгүнкү ушул семинардын катышуучулары. Менин суроом Калыбек Кеңешовичке. Буга чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматта милдетин аткаруучу деген бар эле. Азыр баягы милдетин аткаруучу деген жок болгондо. Бирок ошого карабастан кандайдыр бир кызмат бошогондо ушул милдетин аткаруучу катары ошол жумушка кабыл алып, чоң эле ошол кызматтарды ээлеп деле келатышат да, вице-мэрлик, андан баягы кенже кызмат орундарын, башка кызмат орундарын 1 жылга чейин ошол милдетин аткаруучу болгон фактылар көп болуп атат да. Ушул боюнча кандай карайсыз? Азыр ким көзөмөл кылат? Ушул боюнча бир мониторингтерди жүргүзүп атасыздарбы? Себеби мындай фактылар көп болгон үчүн көпчүлүк жерде нааразычылыктар дайыма айтылып келет да. Туура. Мыйзам боюнча кызматтан кеткен адамдын кызмат ордуна башка кызматчыны алып, ошонун милдетин аткаруучу деп коюуга болбойт. Бирок бул жерден бир жол бар. Эгерде ошол кызматта иштеп аткан адам кандайдыр бир бөлүмдүн жетекчиси болсо, же болбосо башка адис болсо, ошол жерден мисалы үчүн кандайдыр бир конкурс өткөнгө чейин ошол кызмат ордуна кайра киши кайрадан мыйзам ченеминде бекитилгенге чейин ошол бөлүмдө иштеп аткан кишилерге милдетин аткаруучу кылып жүктөсө болот. Бул
ошол мыйзам буга жол берет. Бирок жанагындай сырттан башка жаңы иш алып келип отургузуп койгон бул мыйзам бузуу болот. Да, мындай мыйзам бузуулар бар. Өңгөчө бул баягы мындайча айтканда мамлекеттик органдын жетекчиси же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин баягы түздөн түз көрсөтмөсү менен болуп калат да. Биз көпчүлүк убактарда жана мониторинг жүргүзгөндө ошондой фактылар менен кезиккенде сүйлөшө келгенде айтышат да, мынакей ошол кезде биз аябай кыйналып аттык эле, анан специалисттер жетишпей атты эле, анан жумуш аксап калабы деп анан убактылуу алып койдук эле деген маселе бар да. Бирок ал мисалы үчүн ошону жанагы убактылуу мыйзам бузуп кызматка алган кишини ошол жетекчи жанагындай бир башка бир нерсеге байлабаш керек да. Бул түздөн түз мыйзам бузуу экендигин дагы бир жолу мындай эскертип кетет элем да. Анан биз эми мындай да вот биринчи биз мониторинг өткөрүп барганда ошондой кызматчылар иштеп атканы табылып калса, биз ошол жерден аларга сунуш беребиз. Мынакей мурунку кызмат орду боюнча мыйзам бузуу болгон экен, ушул мыйзам бузууну өз ордуна койсоңуздар деген бир мөөнөтүн көрсөтөбүз. Бул мөөнөт мисалы үчүн бизде 1 айдан ашык эмес. Ошол айдын ичинде кайрадан жанагы мыйзам бузууну өз ордуна алып келсе, биз тиешелүү баягы маалыматтан кийин аны карап чыгабыз. Эгерде андай болбосо, мына бизде ошол укук берилген, ошол жанагы тиешелүү административдик укук коргоо органдарына мына могу жерде мыйзам бузуулар бар деген. Эми мындайларды айтып атам, такыр эле жок дегенден алыспыз, бирок азыр мен айта кетет элем, эгерде мындан бир 5-6 жыл мурун ушундай кызматка алуулар абдан көп болуп кеткен, акыркы 2-3 жылдын анализдерин жасасак, бул кызмат жанагындай сырттан бирөөнү алып келип бош кызматка орунга отургуза койгон фактылар мындай бир азайып келе жатат. Анан мен ойлойт элем, бул бир эле кишинин мындайча айтканда эмеси да, ошону эле түртө салып эле ушул жерге деп бирөөнү кое турсам деген маселе болуп калып атат. Анан биз мына мындай маселе болуп атат да, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда болобу, мамлекеттик органдарында болобу, көпчүлүк убактарда жетекчилердин алмашуусу да болуп атат да. Жетекчилер алмашкандан кийин ушул кадр маселесиндеги мыйзам бузуу дагы толуп кетет да. Себеби келет, мурун бул системада иштеп жүрдү беле, иштеп жүргөн жок беле, аны эч ким айта албайт. Может иштеп жүргөндүр, иштебей сырттан баягы мындайча айтканда бир келип калган кишилер бар. Анан ошолор менен жанагындай көп маселелер көтөрүлүп калып атат да. Анан биз ушуну кандай бир жолго коебуз деп жерлерде бир семинарлар өткөрүп калганда, кандайдыр окутуулар өткөрүп калганда, кийинки күндөрдө ошол мамлекеттик органдын жетекчиси болобу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын жетекчиси болобу, ошолорду ошондой жерлерге катыштырып, мына мындай дегендерди айтууга аракет кылып жүрөбүз. Анан дагы бир маселе бар. Өзүңүздөр билесиздер, эми ушул биз акыркы бир 10 жылдан десем жаңылышпайм, bunun içinde şu siyasi hizmet orunu eylep durganlar, şu aile hükümetinin başçıları, rayondun hakimleri degen kategoriyadagi adamlar okutulbay kelgen. Şular bayagı депутаттар менен келип, ошолорду аркылуу шайланып калып эле, ошол эле иши жакшыбы, жаманбы жүрө берген да. Анан ал мыйзамды билеби, мыйзам ченеминде өзүнүн аппараты менен кандай иштеп атат, мыйзам ченеминде башка жумуштарын кандай аткарып атат деген маселе көп көтөрүлүп келген. Анан ошон үчүн бизде жанагы кадрларды окутууда мамлекеттик тапшырык деген бар. Ошол өкмөттүн токтомуна атайын бекитилген. Ошол мамлекеттик тапшырыктын негизинде мына былтыркы жылдан баштап, 19 жылдан баштап биз азыр ушу саясий кызмат ордун ээлеп тургандарды дагы окутууну баштадык. Быйыл ушул быйылкы жылкы планыбызда аябай көп болчу. Ушул республика боюнча негизинен айыл өкмөттөрүнүн башчыларын бир толук болбосо дагы көпчүлүгүн бир окутуп алсак деген бир астыбызга калган милдеттерибиз бар эле. Бирок мынакей шартыбызга байланыштуу ушул окуубуз бир аз аксап калды. Бирок биз баары бир ушул жана коюлган маселени астыбызга калган маселе аткарганга аракет кылабыз. Жанагы категориядагыларды окутабыз. Ошол окутканда биз ошол кишинин сен
милдетиң кайсы, кадрлар менен кандай иштешиң керек, эмне кыла аласың, эмне кыла албайсың деген маселени түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Чоң рахмат, Калыбек Кеңешевич. Азыр бизде аябай көп суроолор түшүп атат. Чатка дагы кол көтөргөндөр да болуп атат. Чаттагылар жана жазып кетишкен, ошолорду окуп берсем. Мирулан Токтосунов, Мирулан Жалал Абад областынан жазды, адашпасам. Ушул мыйзам дейт, директорлорду ротациялоо учурунда дагы колдонулабы? Мисалы, башка мектепте директор катары ротация кылуу учурунда жарандын макулдук катын алуу деген дейт. Эми мындайда, мен жана башында айтып кетпедимби, биздин азыркы колдонуп жаткан мыйзам бул административдик кызмат ордун ээлеп турган мамлекеттик кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга гана жайылтылат. Ал эми мектептин директору боюнча бул ошол билим берүү боюнча өзүнчө бир мыйзам бар. Андан сырткары мен оюмча болуш керек, ошол билим берүү министрлигинен тарабынан тиешелүү кандайдыр бир жоболор иштелип чыккан болуш керек. Ошол мектептин директорлору бул мамлекеттик жарандык кызматчылардын категориясына кирбейт, административдик кызмат ордун ээлеп турган кишилердин катарына кирбегендиктен, муну ошол жанагы министрликтин өзүнүн жобосунун негизинде, ошо министрликтердин атайын ушул билим берүү тармагында чыккан мыйзам ченеминде караса болот. Чоң рахмат. Мына акыркы бир-эки эле күн болуп кетти окшойт. Эмеден интернеттен да кетти. Ошо министерстводо азыр ушул директорлордун кызматка алуусу, ошо кызматтан ротация болушу боюнча бир маселени көтөрүп атышат. Мен ойлойм, бул туура маселе. Себеби баарыбыз да көрүп жүрөбүз. Баягы көп иштеп калган, же болбосо жанагындай бир эч кандай мындай бир эмеси жок эле алмаштырып ийген, бат-баттан деген фактылар бар эми, бирок аны жанагындай ошол бул өзү ошо министрликтин тармактын бир укуктук ченемдик актылары менен жолго коюлушу керек да. Калыбек Кеңешевич, чоң рахмат. Азыр Марат Ниязалиев дагы кол көтөргөн, бирок аз күтө турдуңуз. Кийинки суроо дагы ротациялоого тиешелүү экен, ошону дагы берип койсом чогуу жооп берилип калат да. Нурзат Багышбекова, айыл өкмөтү ичинде ротация болуп жатат, бирок айыл өкмөттөн мамлекеттик органдарга ротация болуу өтө кыйын. Ушул боюнча ротация кандай жолдор менен, башкача айтканда, таанышы жок боло алат? Андан сырткары Мирулан Токтосунов Мирулан дагы комментарий катары жазып кетиптир. Айыл өкмөттө жылдын жыйынтыгы менен баалоо тааныш болуп жатат. Албетте муну маалымат катары эле айтып жатам деп жазып кетиптир. Ушул эки суроо, комментарий жана суроо боюнча өзүңүздүн жообуңуз, анан сөздү Марат Ниязалиевке берели. Карат болупту, сүйлөштүк. Мындай деме, ротация дегенде мен жана айтпадымбы, кийинки мыйзамдын негизинде мамлекеттик орган менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ортосунда дагы жана бир категориядагы бир топтогулар болсо жүргүзүүгө болот деп. Эми мындайда мисалы үчүн, эгерде бир ишим жакшы болсун, ишим ушул токтобой жүрүп кетсин деген жетекчилер болсо, бул ротацияны биринчи кезекте колдонсо болот. Мындайда мен мисалы үчүн кандайдыр бир кызмат орду бошоп калса, ошол жерге сырттан бир же конкурстан конкурс негизде болуп калган мурун ошол бул тармакта тажрыйбасы жок кишини алып, анан аны дагы бир кызматка келгенден кийин бир дагы бир жок эле дегенде бир 3 айдан 6 айга чейин ошону үйрөтүшүбүз керек да. Ошол кызмат ордуна эмне кылыш керек, кандай жумуш жасаш керек, кандай болуш керек деген бир топ маселелер бар да. Ошондой нерсени карап келгенде, мисалы үчүн даяр ошол жанагы ротация боло турган адам айыл өкмөтүндө ошол деңгээлде эле, ошол топтогу эле, ошондой эле кызмат ордун аткарып жүргөн кишини мен ошол өзүм иштеп аткан мамлекеттик органда кандайдыр бир ваканттуу орун ошону пайда боло калганда, ошону которуп алып, ошону андан ары иштеп кетишине жеңил эле болот эле да. Мындай келгенде ошол мамлекеттик органдын жетекчиси кызыктар болуш керек да. Анан жок, койчу бул жерге бир андан көрчү өзүмдүн бир тууганымды же бирөөнү алып келип койсом, анан эмне иштейби иштебейби деп бул жерге келип анан айлык маян алып анан күн өтүп турса деген мындай бир ой болсо, анда бул жерден действительно биз ротацияны анда жүргүзө албайбыз. Анан дагы бир маселе бар да, мисалы үчүн
жанагы ички резерв түзүлөт деп атпаймынбы? Ошол ички резерв, мисалы үчүн биз өзүбүздүн ичибизде эле кайнап атабыз да, ошол жергиликтүү айыл өкмөтүндөгү ички резервди ошол айыл өкмөтүндө эле билебиз. Райондук деңгээлдеги мамлекеттик органдын ички резервин алар өзүлөрү эле билет. Анан ушундай болуп калып атат да. Анан эгерде ошол кандайдыр бир райондук деңгээлде бир координация кылып, мына могул айыл өкмөтүндө мындай жакшы балдар бар экен, мына ошолорду келечекте биз өстүрүп, мынакей райондук деңгээлге, райондук мекеме ишканалар, мына мисалы үчүн айыл өкмөтүндө социалдык маселени тейлеген специалист болсо, ошону мынакей райондук социалдык мен мисал катары айтып атам да, ошол жана башкармалыгына алып келсек кандай болот эле деген бир координация жашаш керек. Ошондуктан бул жерден мисалы үчүн жанагы ошол райондук деңгээлдеги жетекчилер да кызыктар болуш керек да. Алар ошо жактан алып келип бир даяр кишилерди отургузуп, же өзүнүн аппаратын алып келип ушундай бир маселелерди караса туура болот эле да. Анан туура биз эми кыргызбыз, анан кыргызчылык деген каныбызда көп бир топко кетпейт го. Бирок бара-бара биз барышыбыз керек. Биз бара-бара ошол кызматка, менин тууганым эмес, кызматка иштей турган киши келиш керек деген бир принципти алышыбыз керек да. Анан экинчи маселе эмне боюнча эле? Айыл өкмөттө жылдын жыйынтыгы менен баалоо тааныш болуп жатат. Албетте муну маалымат катары эле айтып кетиптир. Туура. Мен бул жерден кошулам. Дагы эле болсо бар. Мен азыркы эле мен айтып кеткен маселелерчи. Мындай дейм, ошол баалоонун жыйынтыгы менен жакшы баалган кызматчы, айтып атпаймынбы, жанагындай бир кызмат ордунан конкурссуз көтөрүлсө болот, бир баскычка, кезексиз чин алса болот. Андан кийин эми жанагы айлык маянасы боюнча сөз жок. Ал айлык маяна эгерде бир жыл жакшы иштесеңиз, жанагындай бир баскычка үйдө көтөрүлөт деген маселелер бар. Анан ошондойго келгенде эле жана өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз пайда болуп калып атпайбы? Бирок мындай болуп атат да, биз азыр ошол баалоонун жыйынтыгы болуп аткан кезде, бул жылына бир жолу чыгарылат. Ошол баалоонун жыйынтыгын чыгарууда кандайдыр бир ошол коомчулуктун ошол жердеги айылдагы болобу, шаардагы болобу, андан сырткары биздин дагы бир ойлорубуз болуп атат. Ошо түздөн түз ошону көзөмөлгө алып жүргөн биздин кадр кызматкерлеринин жер жердеги кызматчыларынан болобу, ошондойду бир жакшы бир комиссия түзүп, анан ошол комиссия жана баалоонун жыйынтыгын бир сере карап көрсө, жыл ичинде кандай иштеп келген, эмне кылган деген маселелердин баарын бир караса. Биз деле жанагы мониторинг болгондо ошолордун баарын карап чыкканга аракет кылабыз, бирок мындайдан баягы кагаз жүзүндө барсаң көрсөтүп коет, анан кагазда ошол киши чын эле ушундай апапакайбы, же анча-мынча бир каралары барбы дегенди мындай тактай албайбыз да көпчүлүк убактарда. Анан сүйлөшкөн кишилер айтат, бул ушундай. Ошон үчүн муну биз жанагы бул баалоону жылдыгын чыгаруу үчүн баары квартал сайын баалап туруп анан келебиз. Ошол кварталдан баштап бир мындай бир жанагындай бир комиссия болсо, бул жанагы коомчулуктан көбүрөөк болсо, анан ошолор өзүн айтса, анан кийин бара-бара ошол бир мындай бир түз даана акыйкаттык менен чыгарганга жетишет элек да. Чоң рахмат, Калай Кеңешович. Анда бизде азыр уже убакыттан артта калып баратабыз негизичи. Азыркы панель дискуссияга Марат Ниязалиевке сөз берсем, анан убакыт тыныгууга 2 эле мүнөт калды. Кааласаңыздар ушуну 5 мүнөткө кыскартсак болот. Азыр дагы 5 мүнөт дискуссия кылып, анан 5 мүнөт гана тыныгууга чыгып, кайрадан улантсак болот. Кандай дейсиздер? Калай Кеңешович, болобу ушундай кылсак? Мен эми мындайда, мен мисалы үчүн мына жанатан бери өзүмдүн презентациямда баягы бир теорияны, мыйзамдагыларды мен муну деген айтайын дегеним себеби, силер менен баягы алдын ала сүйлөшкөндө ушул биздин академиянын жагын бүтүп барып жер жерде иштеп аткан биздин бүтүрүүчүлөр деген маселе болбоду беле? Мен аларды ошол мыйзамды бир дайыр жолу бир аларга бир эскертип, анан ошол теория, бул жерде окуган теория менен практика жер жеринде кандай болуп атат деген мааниде гана жана презентацияны бир аз көбүрөөк кылып койгонум ошол болду да. Атак мен деле мисалы үчүн азыр андан көрөчү суроо жооп болсо, көп нерселерди мага дагы может билбеген нерселерим бар дегендей бир нерсени айтышып алды, анан моундай деп. Атак мен тескерисинче, эгерде суроо жооп көбүрөөк болсо, мага деле
макул. Мен макулмун. Мындай чогулуп аткандан кийин бир билбеген мага суроо берчилер да бир нерсени сурап алалы деген маселе болуп атат да. Мен анда кайра жакшы болот эле. Кана, Марат Незалиев, сизге сөз. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу катышуучулар. Мен берейин деген суроом, мен өзүм райондук мамлекеттик администрацияда иштейм. Анан бул жерде акимдерди иш алып баруусун баалоо боюнча өкмөттүн 329 токтому негиз болуп, андан кийин 348 токтом менен бааланып атат да бүгүнкү күндөчү. Бүт жанагы индикаторлору, жыйынтыктар менен. Анан менде болгон суроо, бизге текшерүүчү келгенде ушул жогорку кеңештен укуктук анан конституциялык түзүлүш ошол комитетинен келгенде бизде ушу акимдин орун басарлары бар да, билесиздер, булар жогорку административдик кызмат, кызматка келүүсү өзгөчө тартиптеги. Ушул кишилерден баалоо методикасы кайсы тарихте, кандай тартипте жүргүзүлөт? Ушул боюнча суроо берейин дедим. Эң негизги маселе ушул болуп атат. Анткени иш пландарын сураганда биздин ошол райондук мамлекеттик администрациянын эле жылдык иш планын алып туруп, иш планын түзүп анан кийин көргөзүп койгонго туура келди да. Акимдики өзүнүн атай жанагы 348 токтом менен 329 токтом менен атай түзүлүп кетет. Ушул акимдин орун басарларына кандай критерийлер коюлат, ушу баалоо методикасы кандай болот деген ушу суроону берейин дедим. Рахмат. Түшүндүм. Бул жерде мындай да, эми жанагы сен айтып аткан 2 токтом менен бекитилген акимдин баалоосу бул эми баягы бүт бардык тармакты камтып калганда, анан ал жерде ошол акимдин түздөн түз жасап аткан иши дагы же болбосо мына райондун ичиндеги мына бүт мындайча айтканда баягы мамлекеттик органдардын баары иштеп атат. Ошол мамлекеттик органдын, кээ бир мамлекеттик органдын иши мисалы үчүн акимдин көзөмөлүнө же болбосо акимдин кийлигишүүсүн талап кылбайт. Анан ошолордун баарын болгон баягы мындайча айтканда социалдык экономикалык өнүгүшүнүн деп келип анан жыйынтыктап келип туруп анан бул багытта мындай иш жүрдү, тиги багытта мындай иш жүрдү деп келип туруп анан топтоп туруп чыгарып коюп атат. Бул жерде кандайдыр бир деңгээлде баягы түздөн түз мындай шунун баарын аким жасады, аким кылды эле, ошон үчүн акимге мындай баа берели дегенге бир аз туура эмес болуп калып атат да. Эми бул мындай да, мен аны башында айткам, эми булар саясий кызмат ордун ээлеп тургандан кийин булардын ошол баягы мыйзамда да ошондой жазылган, ким кайсы орган кимге ошо кызмат ордунун кимди бекитти, анан ошол мамлекеттик орган ошол кишиден сурайт, ошол кишинин кыймыл аракетинин баары ошол жанагы бекиткен мамлекеттик органдын талабына жараша болот деген бар. Анан бул маселени Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан иштелип чыгып жана баалап атканда бүгүнкү күндө биз эми аны мындай баалоонун кереги жок деп айтуудан алыспыз. Бирок баары бир кандайдыр бир деңгээлде бул маселени бир кайра мындай бир тактап караш керек да. Ал эми өзүң айткандай акимдин орун басарлары жанагы өзгөчө шартта, өзгөчө тартипте бекитилет деген категорияга кирип калган. Ошондуктан булар же мамлекеттик жарандык кызматчы, административ кызмат ордун ээлеп турганы менен ошол жана биздин категорияга, биздин мыйзамга келбей калды. Себеби жана баалоо системасы совсем башкача болуп атат. Анан бул жерден азыр эми мен айтып атпаймынбы, мына мыйзам бул кабыл алынгандан кийин ошол мыйзам 15 жыл иштейт же 20 жыл иштейт, ага чейин эч кандай өзгөрүү болбойт деген нерсе бул туура эмес. Ар бир коомдун өнүгүшүнө, күнүмдүк ар кандай бир өзгөрүүлөргө карата ошо мыйзамды өзгөрүп туруш керек. Анан азыр мындай деген маселе болуп атат да, эми баягы биздин келечектеги мындай жасап аткан иштерибиздин бири, биз азыр ошол саясий кызмат орундары деген мыйзам ченемин иштеп чыгуу боюнча иш баштап атабыз да. Бул ошо жанагы акимден баштап башка министрлер андай деген маселе болуп калат. Андан сырткары дагы бир маселе бар. Жанагындай административдик кызмат ордун ээлеп туруп, бирок жанагындай биздин мыйзамдын жанагы конкурстук негизде кызмат ордуна барыш керек дегенди аттап барып бекип калгандар бүгүнкү күндө республика боюнча 1200дөн ашык кызмат орду. Анан биз азыр маселе көтөрүп атабыз. Булар эми баягы ошол өзгөчө тартипте бекилгенден кийин эле баары өзгөчө болуп калып атат буларга. Бирок булар деген административдик кызмат ордун ээлеп турат да.
давайте ошол административдик кызмат ордун ээлеп тургандан кийин бул кишилердин кийинки статусун карап чыгалы деген маселе көтөрүлүп атат. Эгерде азыр биз кайрадан булардын жанагы өзгөчө тартипте бекитилгени менен бирок жана административдик кызмат ордундагы тиешелүү мыйзам ченеминдеги буларга тиешелүү нерселердин баары сакталсын десе, анда биз башкача жанагындай бир айтып атпаймынбы, бул маселе боюнча ушул иш жүрүп атат. Ошо жакын арада даже ушул жылдын аягы менен, аркы жылдын башы менен бул багытта бир кошумчаларды кийлөөгө биз азыр бир иштер жүргүзүп атабыз. Анан мен ойлойт элем, мындай болуш керек да, жана сен айткандай тиги администрациянын жалпы планын элеметип койгон, мынакей айтып атпаймынбы, ошол пландын аткарылышында ошол замдардын салымы барбы жокпу, ошолор ошол жана пландагы көрсөтүлүп аткан иш чараларга түздөн түз жоопкерчилиги бар беле жок беле деген маселелер көп нерселер туулуп калат. Анан баягы жалпы район жакшы болсо эле аким да жакшы, акимдин орун басарлары да жакшы, анан акимдин аппараты да жакшы. Анан жаман болуп калса бүт баары жаман деген болбош керек да. Биз баягы илгеркидей эле баардыгына бир мындай бир эмеге алып келип койгонубузда болбойт. Ошол жакшы нерсенин арасында жаманды да көрсөтүшүбүз керек. Анан эгерде ошол иштеп аткан жалпы иш жаман делип калса, анда бирок анын ичинен биз барып жакшысын бөлүшүбүз керек. Ушундайга барышыбыз керек да. Кийин жана ошо баалоонун негизги принциби ошол болчу да. Ошол баалоонун негизинде биз ошол жердеги ар бир кызматчынын түздөн түз ишке болгон ишин катышы, ошол жерге катышы, ошол жерде аткарылышы сапаты деген маселени бир билип алалы деген маселе болгон. Анан эми кээде биз жанагындай бир жалпы чаап коюп атпайбызбы, атак жалпыга барбашыбыз керек. Биз азыр жалпычылыктан качышыбыз керек да, качып ошол ар бир кишинин өзүнө тиешелүү мүнөздөмөбүздү чыгарышыбыз керек. Индивидуальный подход кылыш керек. Чоң рахмат. Анда азыр 5 мүнөттүк тыныгууга чыксак, 5 мүнөттөн кийин биз талкууду улантабыз. Сөз кол көтөргөндөр бар, суроолор түшүп атат чатка. Аларды эми тыныгуудан кийин улантайлы.
Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Улантсак, анда жана суроо берип кетишкен, аябай көп суроолор түшүп атат негизи. Жээнбекова Улкан берген орто кесиптик билим менен жетектөөчү кызмат ордунан башкы бухгалтердик кызмат ордуна ротация менен жылдырууга болобу деген суроо түшкөн экен. Дагы кайталап кетсем суроонан да, калай кеңешүүчү? Орто кесиптик билими менен жетектөөчү кызмат ордунан башка бухгалтердик кызмат ордуна ротация менен жылдырууга болобу? Бул жерден мыйзам бузуу болуп калат. Анан дагы бир маселе бар да, биз ошону тактап алсак, бухгалтер деген эгерде реестрде эмес кызмат ордунда жана функционалдык милдеттерин жана штаттык биримдикти бекиткенде ошо биринчи болуп биз такташыбыз керек. Бухгалтер бул жанагы техникалык кызматчылардын катарына кирип кеткен эмеспи, административдик кызмат ордуна эле. Эгерде мындайдан биз могу штатты бекитип аткан кезде жанагындай ашык сөздөрдү кошпошубуз керек. Мисалы үчүн башкы бухгалтер деп эч убакта жазылбашы керек. Ал жерге ошол биринчи жолу отделди такташыбыз керек. Отдел бухгалтерия өзүнчө финансовый экономический отдел болуп отурабы, же финансовый же болбосо экономический отдел деген өзүнчө бар, мисалы үчүн чоңураак айыл өкмөтүндө. А бухгалтерия өзүнчө, бухгалтер өзүнүн эсепчилери менен 2-3 киши өзүнчө отурабы. Ушуну такташыбыз. Эгерде жана финансовый экономический бөлүм деп келип, анан ошонун ичинде башкы специалист, анан ошол башкы специалист ким болуп эмне жумуш аткарган деген эметип калсам да, башкы адис дегендей болуп калса, анда биз аны административдик муниципалдык кызматчы деп эсептесек болот. Аны айтып атпаймынбы, биз кээ бир жерде анан ошол жазылып калат да, реестрде, мына бизде бекиткен реестрде мисалы үчүн башкы бухгалтер деген сөз жок. Бөлүм башчысы деген бар, башкы адис деген бар, жетекчүүчү адис деген бар, анан адис деген бар. Кайда отурат бухгалтер деген сөз? Анан жанагы бирок жанагы функционалдык милдеттерин жазып келгенде, анда ошондо биз жазыш керек. Башкы адис мына бухгалтериялык эсеп кылса, жана башка ушул иштерди же болбосо экономикалык вопросторду ошонун баарын карай турган адис деп жазып коебуз. Анан жанагындай кыргызчалап койбошубуз керек да, бухгалтер деген сөздү кошпошубуз керек. Анан эми мындайда жана мен айтпадымбы, кенже кызмат ордуна гана орто билимдүү атайын кесиби бар адамдарды алсак болот. Андан өйдө улук кызмат ордуна жетекчи адистен баштап уже жогору карай жогорку билимдүү болуш керек. Анан мындай бир маселе бар. Бул 2012 жылы муниципалдык кызматтын айрым маселелери ушул мамлекеттик кадр кызматына берилгенде, анан ошол кезде биз ошол айыл өкмөттөрүндөгү ушул штаттык бирдиктери, мына жерде отурган кадрларды жана башкаларды бир анализдегенбиз да. Себеби ошол кезде жанагындай атайын статус бериле турган болуп калгандан кийин биз ошону тактап, анан ошол кандай деңгээлде, кандай алып барабыз мындай ишти деп көп жумуш жасалганда, анан ошондо мындай болуп калган. Ошондо жеке эле жана бухгалтер эмес, башка көпчүлүк кызмат орундарында атайын орто билимдүү кишилер иштеп келген. Ошондо эсептеп көргөнүбүздө бүт республика боюнча 50%ден ашык айыл өкмөттөрүндө иштеген кызматчылар атайын орто билимдүү болгон да. Анан ошол кезде мындай маселе болгон. Себеби ошол баарын тактагандан кийин биз 2012 жылдын күзүнөн баштап бүт республиканча аттестация өткөрдүк да. Анан ошондо мындай чечим кабыл алганбыз. Мыйзам боюнча эми жанагы кенже кызмат орду гана орто билимдүү болуп калгандары жогорку билим керек болгондо, талап ошондой болуп калгандан кийин мындай кылалы эми. Жанагы ушул кезге чейин 1 жыл иштеди, 5 жыл иштеди, 15 жыл иштеди, жанагындай кесиби менен иштеп келген. Эми ал кишинин күнөөсү эмес, ошол кездеги мыйзамды сактабай кызматка алып койгон ошол жетекчинин күнөөсү
деген маселеге токтоп, биз 2012 жылга чейин иштеп жүргөн орто биримдүү кызматчылардын баарын кызмат ордунда кала берсин деп аттестацияга кирип, анан аттестация өткөргөнбүз. Бирок ошол 2013 жылдан баштап жана компьютерлик тестирование конкурстук программа муниципалдык кызматчылар кирген 2013 жылдын апрелинен баштап. Анан ошондон баштап биз айтканбыз, мындан ары карай мыйзам ченеминде иш кылалы. Кызматка жаңы алынган кызматчылардын жана кенже кызмат ордуна келгенге орто атайын билими болсун, ал эми калган кызмат ордунун баарына жогорку билимдүү кишилер болсун. Бирок мурунку иштеп жүргөн кишилерди куугунтукка алып, сен азыр кызмат ордуна жарабайсың, кеткиниң деген маселени көтөрбөйлү. Бирок колдон келсе, эгерде ал кишилердин баягы жашы туура келип дагы иштей турган мүмкүнчүлүктөр болсо, кандайдыр бир жолдор менен жогорку билим алып коюусуна наоборот көмөктөшөлү деген маселе болгон. Анан ошондуктан азыркы күндө жанагы кенже кызмат ордунан жанагы башкы же болбосо кенже адистен жетекчи башкы адиске жанагындай ротация кылып которууга жол берилбейт. Мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын ичинде только ошо горизонтальный болуш керек да. Жетекчи адиске барыш керек, башкы адиске барыш керек. Ушундай каралганда. Эгерде бир эле тепкич өйдө кызматка барам десе, анда конкурстук негизде барыш керек. Чоң рахмат. Дагы бир суроону берейин. Андан кийинки суроолорду презентацияны кыскача айтып бергенден кийин талкууласак. Манас Каримов бериптир. Саламатсызбы агай? Айылдык кеңештин депутаттары мамлекеттик, жарандык жана муниципалдык кызматка кирүүдө кандай артыкчылыктарга ээ болушат? Алардын иш стажы кандай эсептелет? Мен жана башында айтпадымбы? Азыр мынакей айылдык кеңеш, жергиликтүү кеңештин депутаттары бул өздөрүнүн кызматтарын коомдук башталышта аткарып келет. Ошондой коомдук башталышта аткарып келгендиктен буларды муниципалдык кызматка, административдик кызмат ордуна алууда түздөн түз алганга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Эгерде ошол айыл кеңешинин аппаратын мына азыр былтыркы жылы жаңы указ кабылданып, ошо быйылкы жылдын башынан баштап 20 миңден ашык калкы бар айыл өкмөттөрүндө бошотулган айылдык кеңештин төрагалары иштеп атат. Андан сырткары 6 миң жашоочусунан ошо айылдагы 6 миңден ашык жашоочу болгон жерге ошол айылдык кеңешке жоопту катчы деген кызмат орду киргизилген. Эгерде ушул жоопту катчы атайын бошотулган маяны алып иштеп аткан кызмат орду болгондон кийин бул киши айыл өкмөтүнө ошо жоопту катчынын деңгээлин экөө бирдей топко кошулган. Ошого мисалы үчүн ротация жолу менен буларды бири-бирине ротация кылсак болот. А эгерде андан жогорураак кызмат ордуна барам десе, анда только конкурстук негизде гана барыш керек. Анан дагы мындай маселе бар да, айылдык кеңештин депутаттарына муниципалдык кызматчы деген мындай кызматка кирүүдө стажына эсептелип калат. Мисалы үчүн 4 жыл айылдык кеңештин депутаты болсом, анан ошол айыл өкмөтүнө кызматка кирүү үчүн конкурска катышсам, мисалы үчүн башкы кызмат ордуна катышсам, ал жерде жазылып калган жана 3 жылдан ашык, 3 жылдан кем эмес муниципалдык кызмат стажы болуш керек. Анан ошондо жана менде айыл өкмөтүндө депутат болуп жүргөн 4 жылым ошол муниципалдык кызматта иштеген деген стажга гана кирет. Анан бирок депутат болуп жүргөн кийин жалпы эмгек стажына кирбейт. Себеби мен айтып атам, жана коомдук башталышта өздөрүнүн милдетин аткарып аткандан ошо депутат болуп жүргөндө ошол депутаттын өзүнүн кызматы бар да. Мисалы үчүн мектептин мугалими, же болбосо ошол айылдык больницада иштейби, же болбосо бир фермердик чарбанын жетекчиси, значит булардын өзүнүн негизге иштеп аткан иши бар. А жанагы муниципалдык кызмат деген стаж только ошол мамлекет эмеге административдик кызмат ордуна барса, ошол жерде иштеп кеткен стажсы бар экен деп стажсы ана кошулуп калат да. Чоң рахмат. Анда презентацияны бүтүрүп туруп, калган суроолорду ошондо талкууласак. Эми урматтуу коллегалар, мен жантан бери силер менен суроо жооп алышып аткандай эметтим. Мына көпчүлүгүңүздөр эми ушул
биздин системада иштеп жүргөн экенсиңер. Анан мен презентацияны баягы бир мыйзам деген мындай да биз бүгүнкү күндө ошо кызмат ордун ээлеп тургандан кийин ошол мыйзам ченеминде иш алып барышыбыз керек. Анан ошол мыйзам ченеминде иш алып барыш үчүн ошо мыйзамды, мыйзам алдындагы актларды мындай жакшы билип, анан ошону бир өзүбүз жогорку деңгээлде колдоно алсак, анда ошол кызматчы эч убакта бирөөгө көз каранды болбойт. Себеби мыйзам билбей кээде бир нерседен чаташып калсаң, ошо мисалы келген киши деле айтат, буларга барбай эле койчу, же мен бир маселе менен кирсем, ошо маселемди чечип бере алышкан жок, мыйзам ченеминде деген маселе. Ошондуктан мен жанагы биздин презентациянын негизинен ошол бир дагы бир сыйра сиздерге бир эскертип койсом деген мааниде жасадым эле да. Анан эми бир аз калды, ошентсе да мен бир кыскача эле эми сиздер көпчүлүгүн баягы иштеп билип аткандан кийин кыскартууга аракет кылайын. Анан мынакей кепилдик дейт, эми кепилдик баягы кызматтан которулганда анан ошо киши тиги бошотулуп жатканда деген көп нерсе бар. Эми муну өзүңүздөр эми баягы иште кандай болуп калса ошого жараша бир чечим кабыл алсаңыздар болот. Анан эми материалдык эмес кызыктыруу дегенди эми өзүңүздөр бардыгыңыздар билесиздер. Жанагы мына мен айтып өткөн жана баллон жыйынтык мына сол жагында турат, ушундай кызыктыруулар каралган. Ал эми материалдык эмес кызыктуулар бул бардык мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкары органдарында пайдаланып келе жатат. Муну билесиздер. Андан кийин мына эмгек өргүү маселеси тоже, эгерде улам стажыңыз көбөйсө, сиздин жанагы эс ала турган күндөрүңүзгө дагы тиешелүү кошумча күндөр кошулат. Анан конкурс өткөрүү боюнча эми бул мындайда бул конкурс өткөрүү эң чоң маселе. Бул мен азыр бир 5 мүнөттө же 10 мүнөттө айтып алганга мүмкүнчүлүгүм жок. Конкурс жана мен айтып кеткен жана мыйзам алдындагы укук ченемдик актлардын ичинен эң чоң, көлөмү да чоң, ошол жердеги көп мындай бир нюанстардын баарын жазган бул ошо Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүдөгү конкурс уюштуруу деген атайын жобо бар. Ошол жободо кенен жазылган. Мен бир силер менен дагы мындан кийин бир жолугушууга мүмкүнчүлүк болуп калса, мен азыр ойлоп атам, бүгүн бир негизги мыйзам боюнча сүйлөштүк, бирок кийин ошол мыйзам алдындагы актларды бир бөлүп алып туруп, анан ошолор боюнча бир сүйлөшсөк деген маселе бар. Эми бул силердин баягы күндүк иштериңизде да пайдаланып жүргөн маселелер бул жерде. Анан жана улуттук анан ички резерв дегендердин резервге киргендеги алардын ушу жеңилдиги эмне? Мисалы үчүн резервге киргендер жана тестирлөөгө барганда жалпы мыйзам боюнча негизги тестке булар катышпайт. Ошо предметтик тестке ошо өзү барып иштей турганга тиешелүү гана предметтик тесттен гана тестирлөөдөн өтөт. Жанагы негизги тестти булар тапшырбайт. Анан бизде дагы бир эми бул келечектеги маселе, биз дагы бир эмебиз бар. Мисалы үчүн ар бир кызматка кирем деген адамды ар бир ошол конкурска катышкан сайын тестирлөөдөн өткөрбөй эле бир мисалы үчүн бир жолу өткөрүп коюп туруп, ошо бир тиешелүү сертификат берип, анан ошол сертификатты мисалы үчүн жарым жылга чейин же бир жылга чейин жарактуу дегенге бир дагы азыр бир жаңы бир мындай бир жоболорду иштеп чыгып атабыз. Ал кабыл алып калса, мен ойлойм ошол кишиге кандайдыр бир жеңилдик болуп калат эле да. Анан эми ачык конкурсту өзүңүздөр билесиздер. Бул эми жанагы ички жана националдык улуттук резервден болбой калгандан кийин биз ачык конкурска кулак тундуруу жарыя беребиз. Ачык конкурс эми мен башында айтып кеттим, бул бардык жанагы билими, эмгек стажы, ишылтыр жанагы квалификациялык талаптарда коюлган шарттардын баарына жооп берсе, Кыргызстандын ар бир жараны катышууга укуктуу. Биз жанагындай сен чет мамлекеттен бүтүп келипсиң, же болбосо сен мындай экенсиң дегенге айтпайбыз. Бир гана нерсе бар. Ошол чет мамлекеттен бүтүп келген бүтүрүүчүлөрдүн диплому ошо Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан гана тастыкталып коюш керек да. Ошо министерство ошол дипломун көргөндөн кийин мына ушул диплом менен могу
адистикте муяка жатат, бул диплом менен биздин иштесе болот деген гана бир өзлөрүнүн бир эмесин берет да, чечим чыгарып беришет. А так калгандарды болсо айтып атпаймынбы, жанагыдай ким ошо өзүн ошол орунга татыктуумун деген адамдын баарын катышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Анан жана муниципалдык кызмат менен мамлекеттик кызматтын дагы бир эң ошо бир мыйзамда жазылып калган окшоштугу, бул окшоштук эмес жери, бул муниципалдык кызматка 18 жаштан кабыл алсак, ал эми мамлекеттик кызматка только жана 21 жаш деген калып калган. Муну жана мен башында айтып кеттим, себеби орто билимдүүлөр айыл жеринде көбүрөөк, анан алар дагы 9-класстын бүткөндөн кийин барып уже 21-ге чыга электе эле уже дипломду болуп калышат, ошондуктан биз аларга мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Мына мен жана айтып кеткен мынакей азыр эми мындай да мыйзам кабыл алынгандан кийин мен айтпадым, ал түбөлүктүү эмес, кандайдыр өзгөрүүлөр кирип турат. Анан мына 2016-жылы мыйзам кабыл алынгандан кийин бүгүнкү күнгө чейин жана конкурстарды өткөрүү боюнча жобого 3 жолу өзгөртүү кирди. Эми айтып атпаймынбы, мында бир кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп, кандайдыр бир жаңы талаптар кирген сайын ошол жобого дагы биз өзгөртүү кирип атат. Мына акыркы өзгөртүү, мисалы үчүн азыр тестирлөө мурун 2 гана багытта өткөрүлүп кетсе, азыр 3 багытта өткөрүлөт. Тестке келген киши биринчи жана жалпы мыйзамдарды билүү деген калат, бул основной деп өткөн мурункуда да бар болчу. Андан кийин экинчи предметтик мыйзамдарды билүү, анан талапкерлердин кесиптик жактан маанилүү жеке сапаттарын аныктоо деп коет. Муну жана логический деп айтып коюп жүрөбүз. Эми бул жерде мисалы үчүн мыйзам багытында эч кандай суроо жок. Ошол кишинин өзүнүн мындай бир кандайдыр абалдарда өзүн кандай алып кетет деген бир эмелерин такташ үчүн гана киргизилип атат. Анан дагы бир өзгөчөлүк мындай болуп калды. Мурун ушул компьютерлик тесттен жана 50% кем эмес бал алган талапкерлердин баары кийинки аңгемелешүү этабына жүргүзүлчү. Азыр эми ал маселе уже өткөндүн иши болуп калды. Азыр болсо жанагы эле жалпы мыйзамдарды билүү үчүн тестке киришет. Эгерде ошол тесттен 30 суроо болот, ошо 30 суроонун 15 суроосуна туура жооп берсе, алар экинчи тестке жолдомо алат. Андан кийин экинчи тестке кирет. Экинчи тест бул предметтик мыйзамдардан чогултулган. Андан дагы 50%тан кем эмес туура жооп берсе, анан кийинчи жана 3-чү тестке жиберилет. 3-чү тесттин жыйынтыгы менен ошол 3 тесттин алган балдарынын баары кошулуп, анан ошол жердеги талапкерлердин ичинен эң жогорку бал алган талапкерди биз бүгүнкү күндө ошол жаңы жана жобого ылайык жана мамлекеттик органга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын жана конкурстук комиссиясынын аңгемелешүүгө барышат да, анан ошол аңгемелешүүнүн жыйынтыгынан тиешелүү чечим кабыл алышы. Бул жаңы өзгөртүү, жаңы кошумча. Эми бул өзүңүздөр барыңыздарга белгилүү, муну биз кийиргенибиз жана жерлерде коррупциялык элемент бир азайсабы деген эмебиз бар. Эми бул нерсе мына жаңы эле кирди, буквально 2 ай болду ушул жаңы тесттерди өткөрүп атканыбыз. Эми бул дагы кандайдыр бир убакыттан кийин тастыкталып, анан дагы бир кандайдыр бир жетишпеген жагы барбы, жакшы жагы барбы дегендердин баарын карап көрөбүз. Анан ошол өткөрүп аткан сиздерден, башка мамлекеттик органдардан дагы кандайдыр бир сунуштар, пикирлер болсо, анын баары дагы келечекте бир эске алынып жасала турган нерсе. Бул мындайча айтканда бүгүн догма катары эле кийип койдук деген маселе эмес. Айтып атпаймынбы, мыйзам өзүнүн жанагы мамлекеттин өнүгүшүнө жараша жанагындай өзгөртүүлөргө дуушар болуп турат. Анан мындай болчу да, мурун 3-4 кандидат барчу, анан жакшы бал алып келген кандидат бир сырттан келип калган же тааныбаган болуп, анан ар жакта экинчи же 3-чү же 4-чү 5-чи орунда турган жанагы кандидаттар ошо өздөрүнүн тааныш кишилери болсо, ошо комиссиянын мүчөлөрү же болбосо ошол бир жетекчинин мындай бир күчкө салуусу менен жанагы кимдей астыңкы орундагыларга баягы кызматка сунуш бербей, жанагындай бир өздөрүнүн тааныштарына бергенге аракет кылган көп фактылар болгон. Анан ошондуктан азыр ушундай деген маани, ушундай мына жаңы тестирлөөгө биз өтүп атабыз. Эми муну дагы айтып атпаймынбы, мунун дагы бир кемчилиги, жакшы жагын дагы бир анализдеп көрөбүз да. Эми андан кийин аңгемелешүү боюнча баягы мурунку
деңгээлде эле калат конкурстук комиссия менен. Анан мурункудай эле ошол конкурстук комиссиясы мүчөсү же макулмун же каршымын деп мына өзүнүн бериш керек. Анан класстык чендер боюнча мыйзам бириккенден кийин класстык чендер дагы ошол мамлекеттик кызматчылардын класстык чени менен бирдей болду. Төлөнө турган акысы дагы, маянасы дагы баары бирдей. Анан мамлекеттик органдан муниципалдык органга же муниципалдык органдан мамлекеттик органга өткөндө ошол класстык ченибиз сакталып калат. Аны кайра баалоодон кийин же башкадан кийин деген болот. Ошо барган күндөн баштап тиешелүү деңгээлдеги класстык ченибизди өзгөртүш керек. Класстык чендерден өзүңүздөр билесиздер, кенже улук кызмат ордун ээлеп тургандарга баалоонун жыйынтыгы менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жетекчиси, мамлекеттик органдарда мамлекеттик орган жетекчиси ыйгарып келип жүрөт. Жогорку кызмат ордун ээлеген бул Бишкек жана Ош шаарында бар. Алар президенттин эмеси буйругу менен тиешелүү берилет. Анан башкы кызмат ордун ээлеп тургандар болсо, бул мамлекеттик кадр кызматына берет. Эми мыйзам боюнча менин бир кыскача презентациям ушул. Мен ойлоп атпайм, эгерде дагы мүмкүнчүлүгүбүз болуп калса, ушул мыйзам алдындагы актыларды дагы кайсы карап чыгып, кандай өзгөчөлүктөр бар. Себеби мына мыйзам болсо жалпы жөнүнөн жазып кетет, мындай кыласыңар. Ошону кантип аткарабыз, кандай бир мындай бир талаш тартыш маселелер болсо кандай чечилет, кандай болот деген жанагы мыйзам алдындагы актыларда көрсөтүлгөн. Так что бир мүмкүнчүлүгүбүз болуп дагы бир кезип калсак, мен ойлойм, силер бир кайсы багытта кандайдыр маселелер боюнча дагы бир түшүндүрмө андай маселелер болсо, мен дайыма силер менен келип кезигип сүйлөшүп бир түшүндүрмө берүүгө даярмын. Анда эмесе жана сүйлөшкөнүбүз боюнча сурооңуздар болсо берсеңиздер, анан жыйынтыктап коюшат деген сунуш. Чоң рахмат. Анда суроолорду мен азыр кезеги менен окуп берем баарыңыздарга. Эгерде сиздерде сурооңуздар болсо, кол көтөрүү менен дагы өзүңүздөр берсеңиздер болот. Мындан сырткары айтып кетчү маалымат, бул жерге азыр регистрациядан өтпөй катышкандар бар да, анткени биз WhatsApp аркылуу дагы ссылкаларды таратканбыз. Катышуучулар болсо катышса болот деп. Ошол себептен бул чатка атыңыздарды, фамилияңыздарды жана электрондук адресиңиздерди сөзсүз түрдө жазып жиберсеңиздер, анткени электрондук сертификат алууда бул бизге керек болот. Анын атыңыздарды туура жазыш керек, электрондук сертификат түзүп жатканда дагы. Ошондуктан чатка унутпастан жазып койсоңуздар. Суроо Макыев Сагынбек берген: азыркы убакта айрыкча министрлик кызмат орунга шайлоо мыйзам бузулуу менен өтүп жаткансыйт. Буга ким жооптуу жана жаза колдонулабы деп суроо бериптир. Мен жана башында айтып кеттим, министрлер, республикалык деңгээлдеги ведомстволор, кызматтар, агентстволордун жетекчилеринин баары бул саясий кызмат ордун ээлеп турат. Саясий кызмат ордун ээлеп турган адамдар өкмөттүн мүчөсү жана өкмөткө баш ийген жана андай министрликтер, ведомстволор болгондуктан мунун кызматка алуу, кызматтан бошотуу бул Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан чечиле турган маселе. Эми бизде мындай да, бизде эгерде президенттик башкаруу болсо, президенттик парламенттик башкаруу болсо, анда бир эле кишинин чечими менен баары чечилмек. Бирок азыркы күндө бизде парламенттик башкаруу болгондон кийин жанагы саясий партиялардын жана башка саясий күчтөрдүн мындай бир кадр маселесине кийлигишүүсү болуп жатат. Ошондуктан жанагындай министрликтерге, ведомствонун жетекчилигине, агентствонун жетекчилигине барууда жанагындай бекитүүлөр болуп аткандыгы бул мына баарыбызга белгилүү болуп атат. Значит, бул жерде айтып атпайм, жанагындай кандайдыр күчтөрдүн, ошолордун сунуштары, партиялардын сунуштарынын негизинде болуп аткан маселе. Бул маселе өзүндө ошол жана айтып атпайм, атайын шартта жанагы полномочия берилген Кыргыз Республикасынын президентине дагы, Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысына дагы, спикерге дагы ошол өзлөрүнүн астындагы мамлекеттик органдардын жетекчилерин, саясий кызмат ордун ээлеп тургандарды өздөрү түздөн түз
кызматка коет жана кызматтан алат деген маселе бар. Бул биздин жана административдик кызмат органы менен эч кандай байланышы жок. Бул жерде мамлекеттик кадр кызматы өзүнүн жообубузга ылайык, өзүбүздүн ушул мыйзам ченебизге ылайык биз жерге кийлигишүүдө бизге мүмкүнчүлүк берилген эмес. Бирок баары бир кандайдыр бир деңгээлде ошол кызматка барып аткан кишинин билими, ошол жердеги эмгек стажы, ошол жерде ошол чарбага, ошол жерге барып аткандын билеби жумушун деген маселе каралыш керек. Бирок айтып атпаймынбы, кээ бир убактарда биздин ошондой көз карашсыздарды, жанагындай бир саясий көз караштар жеңип кетип аткан маселелер бар. Микрофонуңузду жандырып алсаңыз. Ташиева Наргиз эже. Ой, кечиресиздер. Кийинки суроо Нурзат Багышбекова суроо бериптир. Калыбек Кеңешович, сизге сунуш катары айтайын дегеним, бардыгын тегиз кароо боюнча рай мамлекеттик администрациясында райондук деңгээлде кадрдык маселелер боюнча иш алып бара турган адис сөзсүз керек болуп жатат. Ошондо айыл өкмөттөрдөн мамлекеттик органдарга ротация кылууда мыйзам боюнча иш жүрмөк деп сунуш кылыптыр. Туура айтып атпаймынбы ошол? Мисалы үчүн райондук мамлекеттик администрациянын башчысы ошол райондо тургандан кийин бир бардыгын тегиз караш керек да, бир жактуу подход кылбаш керек. Может бир аким ушул социалдык экономикалык өнүгүшүн карап атат, анын ичинен мисалы үчүн айыл чарбасына көбүрөөк көңүл коюп атабы, же болбосо башка социалдык маселелерге көңүл бурат. Бирок ошо менен катар эле бул кадр маселесин дагы тең ала жүрүш керек. Анан бар, мисалы үчүн жана кураторство дегендер бар. Мисалы үчүн ошол райондук мамлекеттик администрациянын жооптуу кызматчылары ошол райондун ичиндеги райондук ар кандай мамлекеттик мекемелерди, анан айыл өкмөттөрүн мындай куратор деп туруп белгиленип жүрөт да. Биздин деле мисалы үчүн ошол ар бир территорияда өзүбүздүн бөлүмдөрүбүз бар, аймактык өкүлчүлүк, алардын кызматчылары. Эми биз негизинен баягы мындай бир кызматка тигини ал, муну ал, же болбосо мындай дегенден алыспыз. Бирок баягы мыйзам ченеминдеги жүрүп аткан жумушту мониторинг кылганга бизге эме бергенде, бирок ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, бул жерде координатор райондо ошол райондук мамлекеттик администрация болуш керек. Ошол жерде мисалы үчүн аппарат жетекчиси ушул биздин жанагы акыркы мыйзамдын негизинде ошол кадр маселесин мындай бир тескеп жөнгө салуучу адам катары көрсөтүлгөн. Анан ал жеке эле өзүнүн аппараты менен эмес, же башка райондун аймагындагы мамлекеттик органдардын, жергиликтүү жазалчы органдарындагы ушул аппараттын, алардын аппараты кандай иштеп атат, мамлекеттик муниципалдык кызматчылар кандай иштеп атат, кандай ишке алынып атат деген маселени мен ойлойм ошол көз жаздымда калтырбаш керек да, алар ошо карашып туура болот эле. Ооба, кийинки суроо. МКК аркылуу мамлекеттик кызмат болуп чечмеленет да, аркылуу кимде кандай кызматтык чин бар экенин билүүгө болобу? Мисалы мен өзүмдүкүн. Мындай да, мен жана айтпадымбы, биз мамлекеттик кадр кызматынын деңгээлинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана башкы кызмат ордун ээлеп тургандарга биз класстык чен беребиз. Бул 3 жылдан бери жасап келатабыз. Алар боюнча бизде кайсы жылы кимдерге класстык чен ыйгарылган деген бизде бардык данныйлар бар. Андан сырткары жана улук кызмат ордун ээлеп турган, жетекчи кызмат ордун ээлеп турган, анан кенже кызматтын ордун ээлеп тургандардын класстык чендери ошол мамлекеттик органдын жетекчиси, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын жетекчиси тарабынан баалоонун жыйынтыгы менен берилгендиктен ошолордун кимге качан берилген деген тиешелүү документтердин баары болуп сакталыш керек. Анан алдын ошол приказдын мындайча айтканда көчүрмөсү ошол жанагы кызматчынын эмгек китепчесине да жазылыш керек. Анан бизде мындай да, биз эми баягы ар биринден пофамильно ким дегенде данный жок, бирок бизде жалпы мисалы үчүн
Баланча районундагы Баланча айыл өкмөтүндө мына 21 кызматчы иштейт. Ушу 21 кызматчынын момундай класстык чендери бар деген гана мындай бир сапаттык эмес сандык мээлер бизде бар. Кимге берилген дегенди ошол түздөн түз ошол айыл өкмөтүнөн, шаардын мэриясынан сурап билүүгө болот. Жана башка нейлеп тургандар бизде бар. Кийинки суроо Нурзат Багышбеков, айыл өкмөттөрдө айлык акынын төмөндүгү жаш билимдүү кадрлардын келүүсүнө өтө чоң тоскоолдук жаратып жатат. Бул маселе учурда актуалдуу болуп, иштеп жаткан тажрыйбалуу жаш кызматкерлерди ишин таштап шаарга кетип калуусу көбөйүп жатат дейт. Бул көйгөй маселе катары жазып коюптур информацияга. Эми туура. Биз ошону айтып атпаймынбы? Мына 2013-жылы акыркы жолу биз жанагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын эмгек маянасын жана 5000 сомго деп ошондо көтөрүлүп калган. Ошол кезде бир канча варианттар каралган, 5000 сомдон өйдөрөөк дагы сунуштар болгон, бирок ошол республиканын бюджетинин тартыштыгы эске алынып, ошол 5000 сом деп калган. Анан бирок ошол эле жылы, ошол 2013-жылы жана 131 токтомду эми бардыгыңыздар билет болушуңар керек. Ошол 131 токтом менен жанагы баалоо системасы киргизип, анан баалоо системасынын негизинде айлык акынын жана тарификациясы жана баскычта эсептелип чыккан. Мындайда эгерде анализ кылып көрсөңүздөр, ошо жер-жеринде иштей турган, ошол жанагы айыл өкмөтүндө иштеген жетекчи адис болобу, же болбосо өңгөчө мына башкы адистер, анан бөлүм башчылары жанагы баалоо системасында жылда жакшы баалып, анан жанагы жылда бирден тариф эмеси бирден баскычка көтөрүлүп, айлык акысына жылда кошулуп жана коэффициенттер жүрүп отурса, бизде ошондой анализдер бар. 7-8 жылдан кийин ошол жерде туруктуу иштеген, жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгон жанагындай бөлүм башчылардын, башкы адистердин айлыгы ошол айыл өкмөтүнүн башчысынын кээ бир жерлерде ошолордун айлыгынан да жогору болуп кетет. Эми айтып атам, жанагы 5000 сом менен эле биз туруп калган жокпуз, бирок жыл сайын жана иштеген ишиңе жараша айлык акың бир деңгээлде көтөрүлүп турат да, жана баалоонун жыйынтыгы. Айлык акынын көтөрүлүшү боюнча да кыскача маалымат жазып кетиптир да Нурзат Багышбекова. Баарыбызга белгилүү болгондой, базалык ставка 5000 сом айыл өкмөтүнүн коэффициентинде 1, анан 0, 1,0 демек биринчи кадамда 1,1 дейт. Бул жаңы келген кызмат 40 саат иштеп 6000 эле айлык алат экен кичине. Ошол эле учурда жаңы келген мугалим болгону 20 саат иштеп 10.000 айлык алат. Анан дайыма эле мугалимдин айлыгы аз деп айтылып келет. Ыйлабаса упчу жок дегендей айыл өкмөт кызматкерлери унута калгандай эле болуп жатат. Жада калса эконом акчадан берилчү сый акыларда кыскартылып салды. Стимул почти жокко эсеп. Жооптуу катчы катары мен кызматкерлерди алдыга сүрөөгө баалоодон башка эч кандай стимул жок экендигин айткым келет. Ал эми баалоодогу ар бир кийинки кадамдын айырмасы 200 сомго гана деп маалымат кошумча бериптир. Туура. Моюнга алабыз. Мындайда мына быйылкы жылы эми бул айлык акыларды көтөрүү, айлык акылардын кандай экенин ошолорду бир өкмөткө сунуш кирип, өкмөт жогорку кеңешке сунуш кирүү боюнча жанагы биздин эмгек жана социалдык жактан коргоо министрлиги бар. Ошол министрликтин түздөн түз милдети. Анан мен айтып кетишим керек, булар ушул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын эмгек акысын көтөрүү боюнча өзлөрүнүн сунуштарын даярдап өкмөткө киришкен. Анан эми ал маселе кандай чечилет, ошого жараша болот да. Бар ошо келечекте мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын эмгек акысын көтөрүү боюнча. Чоң рахмат. Анда Бактыкан Төрөгелдиева суроо бериптир. Саламатсызбы? Жогорку билимге бакалавриат, магистратура деген градация барбы? Бакалавриат бул жогорку билимге кирбейт да. Жогорку билим бул 5 жылдык специалист. Бизде мындай билим азыр жок деп бериптир суроо. Эми мындайда өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, эми баягы мурунку союздун убагында 5 жылдык менен бир гана диплом алып, ошо менен жогорку билимдеп келген. Андан кийин мына бакалавриат дегендин кээ бир дипломдордо ошол жогорку билим катары кабыл алынат деген бир жазуулары бар. Анан биз мисалы үчүн
кээ бир убактарда ошол бакалавриаттан алган дипломунун негизинде жанагындай жазуусу болсо, мисалы үчүн ошол мамлекеттик орган болобу же жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган, ошолордун конкурстук комиссиясы жана документтерин кабыл алган кезде ошону да бир жетекчиликке алып туруш керек да. Жетекчиликке алып, эгерде ошондой жазылган болсо, анда биз ал кишини жогорку билим, жанагы алган диплому, жогорку бакалавриаттын диплому жогорку билим менен теңдештирип ошондой карагыла деген маселе бар. Анан эми биздин система ошондой болуп аткандан кийин магистратураны бүтүп алыш деген бул ар бир кызматчынын алдына коюлган маселе. Анан кээ бирде ошо чыр-чатактар болуп, жанагындай бир кесиби туура келбей калып, жана филологический менен дагы бир кесиптер алмашылып кеткен бир нерселер. Мындай убакыт болгондо биз дагы же болбосо ошол мен ошол кесибим боюнча бергениме макул эмесмин дегендер, жана конкурстук комиссия кабыл албагой дегендер, убагында ошол биздин жана билим берүү министрлигине да кайрылса, алар ошо өзлөрүнүн жанагы эмесинин тизмесине ылайык баягы тиешелик жолунда беришет да. Бар мындай нерсе талаш-тарыш болуп калган нерселер бар. Бирок жанагындай ошолордун заключениясы негизинде бир туура чечкенге биз деле ошол айыл өкмөттөрүнө, мамлекеттик органдарга айтып жүрөбүз. Ошолордон заключение алып, анан ошонун негизинде бир конкурстук комиссиянын чечимин карап коюп жүргүлө деп. Чоң рахмат. Дагы бир суроо, 6000ден ашкан айылдык кеңештин катчысын кызматына алуу кандай тартипте болот? Көчөдө кыйкырып жүргөндөрдү саясий кызматтарга алып келбей, улуттук кадр резервтерин тургандарды сунуштасаңыздар болобу деген ой пикирлерин айттыр Марат Ниязалиев. Түшүндүм. Ошол айылдык өкмөт, айылдык кеңештин жоопту катчылары квалификациялык талап боюнча айыл өкмөтүнүн жоопту катчылары менен деген бир топко киргизилген. Ошол айыл өкмөтүнүн жоопту катчысына коюлган квалификациялык талаптар айыл кеңештин жоопту катчысына квалификациялык талаптар экөө бирдей. Билими боюнча да, ишил баатыр жагы боюнча экөө окшош. Анан мындайда бу дагы конкурстук негизде кабыл алына турган кызмат орду. Ошондуктан вакансия болгондо конкурска катышыбыз керек. Анан жанагы улуттук резервден, анан ички резервден, мисалы үчүн жана мен айтып атпаймынбы, улуттук резерв бизде турат. Бирок биз улуттук резервден муну кошкула деп, биз мисалы үчүн ошол айылдык кеңешке же болбосо башка бир мамлекеттик органда ошондой бир жана башкы орун болуп калса айта албайбыз. Биз ошол улуттук резервде турган кишиге тиешелүү биз кат жиберебиз. Мына момундай жерде сенин билимиңе ылайык жана сенин биздин резервде турган башкы кызмат ордуна резервде турганга жараша момундай кызмат орду бошоду. Ошого катышасыңбы же катышпайсыңбы деп гана биз ошону өзүң карап чык деп. Эгерде ошол киши резервде турган киши ошол жерге барып иштейт элем, катышам десе, анын эрки. Бирок жанагындай анан экинчи жана мыйзамда да ошондой, жободо да ошондой, ошол жана ички резервде турган кишилерди дагы ошол тиешелүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жана кадр менен иштегендер айтыш керек. Мына момундай кызмат орду бошоду, биринчи кезекте ошол ички резервден кызматка алабыз деп атат. Мына сенин эмелериң ички резервдесиң, сенин ошол жерде квалификацияң ушуга туура келет, катышасыңбы, өзүңдүн макулдугуңду бересиң, бербейсиң деп гана сураганга акылдуубуз. Ошол жерге катышам, ошол жерге барып иштейм деген ошол жанагы резервде турган ар бир адамдын өзүнүн чечими. Чоң рахмат. Азыр бизге дагы сунуш түштү, фондко дагы жакшы вебинар уюштурулуп жатат, фондго ыраазычылык билдирип атышат. Андан сырткары ушундай айыл өкмөттөр үчүн гамсумоо өкүлдөрүн да кошуп койсоңор деп суранат элем дейт. Албетте бул сиздердин сунуштарыңыздарды биз дагы эске алабыз. Бул суроо келиптир бул жактан. Ушул записти алсак болобу, презентацияны алсак болобу? Бул презентацияны, записти баарыңыздарга биз ссылка аркылуу жөнөтөбүз. Ошол ссылкага кирип, белгилүү бир убакыттын ичинде көчүрүп алышыңыздар керек. Анткени биз ал жерде кечке сактай албайбыз, анткени ал жерде дагы бизге бош орун керек да, жаңы маалыматтарды киргизип турганга. Фамилияңыздарды, атыңыздарды толугу менен жазып бизге жибериңиздер, эгерде бизден маалымат албасаңыздар. Тренингдин аягында биз сиздерге ушул тренингди баалоо боюнча анкеталар жиберебиз. Андан сырткары 5 суроодон турган презентациянын ичиндеги маалыматтар боюнча 5 суроодон турган тест жиберилет. Ошол тестти ийгиликтүү аяктап, суроолорго жакшы жооп берсеңиздер, сиздерге ушул тренингди ийгиликтүү өттү деген сертификат берилет.
азыркы бүгүнкү тренингибиз дагы аягына келип калды. Калай Кеңешевич, сиз демонстрация экрана дегенди токтотсоңуз, баардык бүтүрүүчүлөр экраныңыздарды күйгүзсөңүздөр болот, камераңыздарды. Общий сүрөткө түшүп алсак жакшы болот. Бул фото отчетко бизге да керек болот, сиздерге дагы жиберебиз. Азыр экраныңыздарды, камераңызды күйгүзсөңүздөр барыңыздар. Ага чейин доктор Майер, сизде аякта жыйынтыктоочу сөз берилсе, Чоң рахмат сизге, Наргизага, чоң рахмат Урмат Алишбаевге. Жакшы маалымат алдык. Ар суроого да бир жооп да болду. Бардыгыңызга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Дагы бир маселе, пока баары камерасын көзгөнгө чейин Нурзат Багышбекова аябай активдүү катышып атат бүгүн. Калыбек Кеңешевич, мүмкүн болсо WhatsApp номериңизди бизге бере аласызбы? Практикабызда чече албай калган маселелерибизди көп болот. Ошондо кайрылсак болобу? Бүгүн сизден аябай сонун билим алдык, рахмат деп сизге ыраазычылыктарын билдирип атышат. Менин баардык анкетный данныйларым, телефондорум, байланыштарым бар. Мынакей Наргизада бар. Силер жана презентацияны сурап атасыңар. Эгерде ошо презентацияны бере турган болсо, менин дагы координаттарымды силерге чогуу берип коет. Анан эме мына биз сиздер менен аяктап атабыз. Мындайда адам, кызматчылар мындай бири-бирибиз менен пикир алышып, бир нерсени сурап турбасак, баягы өзүбүздүн өсүшүбүз, өзүбүздүн бир кызматка болгон көз карашыбыз бир калыпта тура берет да. Анан биринчиден мен жана башында да айттым эле, ушул фондко өтө чоң рахмат. Эмгичө мына Макс Майер мырза турат. Бул киши мына ушундай убакта кыйынчылыкка карабастан кандайдыр бир силер менен мына онлайн режимде болсо дагы бир байланыш түзүп, бир көйгөйлүү маселелерди карап коелук деди. Мен дагы бул маселени айтканда макулдугумду берип, эми биздин милдетибиз ошол. Биз баягы республикалык деңгээлде иштеп аткандан кийин эмне кылып атабыз, эмне жасап атабыз, ошо жасап аткан иштерибиз силердин жумушка бир жардам бере алабыз, силердин жумушту жеңилдете алабыз, жакшырта алабыз деген көп маселе бар. Анан ошол жакшырып атат, жеңилдеп атабыз, болот экен дегенди бизге айта турган кишилер силерсиңер. Жанагындай бир сын пикирлериңер, оюңардын баарын биз кабыл алабыз. Мен ойлоп атам, бүгүнкү көп айтылган маселелердин баарын биз дагы, мен дагы өз жагымдан бир анализдейбиз. Анан ушундай биз силер менен болгон кезигишүүбүз көп боло берсин. Эми айтып атпаймынбы, жанагындай бир жерге чогултуп, же болбосо мына региондорго биз да чыгып барып бир өткөргөнгө мүмкүнчүлүк азыр болбой атат. Бирок ал дагы болот. Бирок ага чейин ушундай бир мүмкүнчүлүк берген үчүн дагы бир жолу ушул фонддун өкүлдөрүнө чоң ыраазычылык билдирет элем. Силер менен жолугушууга дайым даярмын. Чоң рахмат. Анда азыр мен экранды күйгүзүп атат баары. Сүрөткө тартып койсом, общий сүрөт. Скриншот кылып койсом. Бир. Кийинки экран. Скрин. Анан бул жака тест боюнча дагы суроолор берилип атат. Тестти биз сиздерге жөнөтөбүз, общий кат рассылка жөнөтөм. Ошол рассылканы алгандан кийин бир жуманын ичинде сиздер толтуруп жиберишиңиздер керек. Бир жумадан кийин кээде кээ чалып албай калдым дейт. Анткени биз бир жуманын ичинде бул тест интернет аркылуу болот, өзү автоматтык түрдө жабылып калат. Сиз кире албай каласыз да. Ошон үчүн алгандан келе почтаны текшерип, батыраак жооп бергенге аракет кылсаңыздар. Чоң рахмат бүгүнкү тренингге катышып бергениңиздерге. Сиздерди дагы биздин кийинки вебинарларда күтөбүз. Жакшы туруңуздар.